Саламатсыздарбы, аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Бишкекте, Борбор калаада жүрөмүн. Ушул Борбор калаада 17-синен 18-майга караган түнү этникалык чатак чыкты. Эми ойго келбеген нерсе, төбө чачты тик тургузат. Андан сырткары Кыргызстанга экономикалык абдан чоң олуттуу зыяндар алдыда болот деп турамын. Эгерде ушуну азыртан бир жаңысыл кылып кетпей турган болсок, мунун кесепетин көрөбүз. Эми ага чейин окуя кандай болгонун айтып берейин эми. Өзү негизи ошол окуянын эң күчтүүсү, эң татаалы ошол 17-синен 18-ине караган түнү боло турган болсо, негизи окуянын башталышы 13-үндө болгон. 13-майда түнкү саат 2-де мына ушул тетиги жердеги хостелде жашаган студенттер түнкү саат 2-де бул жака пицца жеген чыгышат. Анан ушул жерде турат, пиццаны күтүп атканбы, жеп атканбы иши кылып, ошол жерде туруп калса, биздин ошол кыргыз тектүү жарандар чыгып, алардан тамеки сурайт. Тамеки бербей койсо чатак чыгарышат. Сен неге тамеки чегесиң Кыргызстанда, тиги бу, сен ким болуп калдың дегенге окшогондой сөздөр болгон окшойт. Ошонун айынан анан чатак чыгат. Анча-мынча ошол баягы жөн эле сөздөн анан баягы ошол муштумга өтүшкөн окшойт. Анан ошол жерден уруп койгонбу, же таяк жеп калганбы иши кылып, анан булар качып, чет өлкөлүктөр качып мына жаткан жерине, өздөрүнүн хостелине келишет. Бул жерде 200дөн ашык ошол чет өлкөлүк жарандар жатчу экен. Ушул жерде жашачу экен. Анан келгенде булар баягы 4 бала артынан кууп келет. Кууп келип ошол жерде чатак чыгарышат. Анан беркилер эми уруп атса, сабап атса, жөн карап турбайт да эми. Анан баягы түз айтканда энесин 3 коргондон көрсөтүп, жанагы 4 бей башты. Анан өлгүдөй уруп, анан милицияны чакырып, тез жардамды чакырып, өлүп калбасын эми деп, анан ошол тез жардамдын колуна салып беришет. Окуя ошону менен токтойт. Бирок токтогон менен ошо маалда гана токтойт, а бирок ал интернетте ал күчөйө берет, баягы видео тарай берет. Ички иштер министрлиги, биздин милиция таптакыр маалымат чыгарбайт. Бул жерде ким айыптуу, ким күнөөлүү, ким кармалды, ким кармалган жок, ошону айтып койбойт. Ошонун айынан интернетте ошол жанагы жалган маалыматтар тарайт. Ошонун айынан ошол 4 күндөн кийин 17-синен 18-ине караган түнү анан мына жерде анан чоң тополоң болот. Чоң тополоңдун кесепетин азыр дагы барып көрсөтүп берем, жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Андан эмне кылыш керек аларды? Кууш керек ушинтип? Жок. Чек коюш керек, чек коюш керек. Студенттердичи? Жок, студенттер окуй берсин. Биздин билимибиз бар да, биздин мугалимдер өтө билимдүү. Ошолор окуй берсин, аларга да жакшы тарбия берсин деген оюмда. Кандай дейсиң? Мен эми сиз эмне десеңиз сыйлайм да, эмне демек элем мен? Ошома Азыр эми эмне болду? Эми мына көчөдө азыр бир дагы ошол чет өлкөлүк студент көрүнбөйт азыр. Көрүнбөй калды. Анан эмне болду? Жакшы болуп жыргап, жашоо оңолуп калдыбы? Кандай дейсиз? Жок, эч кандай оңолгон жок. Анда эмне кылыш керек эми дагы? Калганда куйлуу эми? Жок, куруп кереги жок. Анан эмне кылалы? Ал биздин экономикага алар 5000, 3000 канча аны эки дос билет да. Туурабы? Алар берип атыр. Туурабы? Каза түшүп атат. Эми ошону макшон пенсионер немелерге муну не өтпөй? Айыл жерине не өтпөй? Кандай дейсиз? Ошондо сиз айтып атканыңыз боюнча студенттер келе берсин, окуй берсин, аларга тийишпеш керек, бирок жумушчуларды кууш керек. Жумушчулардын биздин өзүбүздүн жаштардын үчүн иш жок, анан тетияка барышат. Аны президент айтты го, биздин кыргыздар иштебейт экен деди го. Биздин кыргыздар эгерде иштебесе, тамеки чегип 2 саат отурат экен деди. Иштебесе, анда эмне үчүн Америкада, Европада жакшы иштеп жүрүшөт?
Жок, биз берген айлыкка иштебейт экен да биздикилер. İşte aylıkты götürsün. Kандай дейсің? Макул. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. 1,5 миллион кыргыз чет өлкөдө жүрөт. Ооба. Алар да Биздики туура эмес, жок, биздики туура эмес болуп калды окшойт. Мен байкашым караганда. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Булар кетип атышабы экен эми? Кетип атышат калды. Ошондо бул жакшы болдубу, жаман болдубу? Менин оюмча жакшы болгон жок. Жакшы болгон жокпу? Менин оюмча ар адамдын өзүнүн ою бар да. Ооба. Неге жакшы болгон жок? Эми күнөөсү жок эле, мисалы жөн эле күнөөсү жок эле булар кол көтөрдү азырчы. Ошон үчүн да. Сиздин оюңузча милиция ушунун алдын алса болобу беле? Кантип алдын алса болот? Алдын ала алышты, бирок жетишпей калды. Рахмат. Алышты. Assalomu alaykum. Кыргызча билесиңерби? Русский будем чуть-чуть. Русский? Да. Вы собираетесь уехать, да, совсем уезжать или как? Я не здесь живет. Я живет там Менделеева стрит. Менделеева стрит, я живет там. Не-не-не. Вы собираетесь учиться, остаться Да, или да, учиться я здесь. остаетесь, Да, да? да, 4 года я здесь, я учиться. Хорошо. До свидания. Что вы хотите, чтобы наша милиция сделала для вас? Сейчас хорошо, милиция помогает и сейчас. Кыргызские ребята часто вам руки подняли или как? Ругались? Нет. До этого вообще не было, да? Нет, я не помню. Рахмат. Вы откуда? Пакистан. Пакистан. Кандайсыз, жакшысызбы? Шүгүр рахмат. Бир-эки сөз Ооба. сүйлөп коелу. Салам алейкум кыргыз элим. Бул биз ушул Токөлдөштүн тургуну болобуз. Биз ушул жерде пакистандык туугандар менен аралашып, мечиттерге да катташып турат. Жакшы, булардын тартипи мындай жакшы эле да, түз эле. Бир аз эми бардык элде тентеги бир аз болушу мүмкүн, эми бизде деле бар да андай тентектер. Анан булардын тартиби жакшы эле, Кудайга шүгүр. Түнү деле, күндүз деле жүрүшө берет. Мындай зыяны деле жок да бизге, чынын айтканда. Жана бир-эки тентекте эми болуп кетти мындай кырсык. Кыргыз эли Милиция эмне кылыш керек эми буга? эми биздин эл деле талаада мигрант болуп жүрөт туугандар. Бардыгыбыздын бир тууганыбыз бар. Ага ини, эже сиңдилерибиз, карындаштарыбыз бар. Алар деле ушуларга окшоп окуп жүрөт, иштеп жүрөт. Эми булар деле атайлап болгон жок эми. Бул мигранттардан деле кечирим сурайбыз. Менса эми түшүндүрүү иштерин албаш керек да. Самый главный ошол. Баарына сабырдуулук тилейбиз. Жаштар кызылкандуулук алдырбай, түшүндүрүү иштер менен бири-бирибизди ынтымакта. Булар деле жыргагандан келген жок. Жакшы окуп кетели, билим алып кетели деп. Булар деле мындай алып караганда бизге инвестор да. Квартплат төлөп атат, магазинден соода кылып атат. Көптөгөн магазиндерге кирип соода кылат. Булар деле мындай алып караганда инвестор да. Булар эми таксиге түшөт, таксистке акча төлөйт, кийим алат дүкөндөрдөн, ага акча төлөйт, тамак аш сатып алат, ага акча төлөйт. Мына жерде жашайм деп жатаканаларга, мейманканаларга, жанагы эмелерге барат, жанагы квартирага да турат, анын ижара акысын төлөйт турабы? Эми ошонун баардыгы акча болчу да. Контракт төлөйт дегендей. Бир сөз айтканда инвестор. Мен неге инвестор деп атам? Квартирага, магазиндерге, таксилерге бар жокко булар акча төлөп мындай алып караганда инвестордун бир катары буларчы. Ушул окуяга ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эми бул жерде түшүнбөөчүлүк болуп кетти. Түшүнбөөчүлүк болду, макул. Бирок ошо түшүнбөгөндөрдү түшүндүрүп коеюн, акыл эсине келтирип коеюн деген милиция бар да бизде. Милиция бар эми алдын ала иштеш керек эле. Бул жерде эми бир аз чоңдордун шалакылыгы болуп кетти.
ошол 13-ünde bolsa, bular 10, 13, 15'lerinde var, ошолорду алып чыгып кечирим суратып элдин астына чыгарып койгондо, жаштар bunчалык деңгээлге алып чыкпайт эле. Действительно ошондой болуп кетти да. Жаштар эми бар жаштыгына барып коет экен да, кичине кызыккануулук алып койду. Мына эли мигранттар буюрса бүгүн чыгып, кече эч ким жок эле действительно көчөдө. Биз бул жерде жашайбыз да. Бүгүн гана көчөгө чыгып басып калышкан. Кече вообще чыгышкан жок. Бир да көргөнүбүз жок бу туугандар. Эми булардын бизге зыян жок действительно. Мен азыр сурагым келет да, булар көчөгө чыкпай калса эле биздин жашообуз жакшы болуп жыргап кетет экенбиз, кандай болот экен? Эми ал кишинин деңгээлине жараша да, мен ким кандай ойлойт. Булар эми зыян жок эле, жакшы эле жүрөт. Биздин жакын элибизде жашашат, чынын айткандачы. Өздөрү менен өздөрү болуп жакшы эле жашап жүрүшөт. Анчалык тентектиги жок булардын. Откуда? Пакистан. Пакистан? Да, да. Учитесь, да? Да, я учил. Сколько лет? Я 4-й год. 4-й год. Да. Кыргызча билесиз, билбейсизби? Жок, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не дейт азыр? Жок, булар не дешет азыр? Коноктор келип атат. Жөн макул, анан булардын өзү ою кандай азыр? Булар кетишеби, кетишпейби? Кетем деген ою барбы? Азыр булардын өкмөтү келип алып кетебиз тиги бу деп атышыптыр да, ошондо булар кетеби, кетпейби? Азыр кетип атышат бияктан. Автобустарга жүктөлүп кетип атат. Кетип атышат. Өзү Негизи буларчы? Кетем деген ой барбы же калам деген? Апне क्या सोच रहे जाना चाहते हैं इधर आना चाहते हैं नहीं इधर रहना चाहते हैं ये। жок бул жакта турабыз пока дейт. Эми милиция кандай жардам керек буларга милициядан? अरे पुलिस से कौन सा हेल्प चाहिए आप लोगों को? फिलहाल तो कोई नहीं चाहिए, कुछ बच्चों की पैसे चोरी हुए हैं, पासपोर्ट गायब है. मोबाइल चोरी हुए हैं, बस वो रिकवर हो जाए। Азырынча эч кандай жардам кереги жок дейт. Негизи булар калыш үчүн, булар окуп калыш, окуусун улантыш үчүн не жардам керек милициядан, бизден мисалы, биздин өкмөттөн? अरे आप लोगों ने इधर पढ़ाई करने वास्ते हमारा हुकूमत से क्या कौन सा हेल्प चाहिए? हमें यही चाहिए कि आइंदा से कभी ऐसा कोई मौका ना हो, और जो बच्चों के पासपोर्ट और पैसे और मोबाइल चोरी हुए हैं वो वापस दिलाए जाए। और जिसने जो गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। Биз бул жакта калып окуш үчүн дейт, бизге эч ким кол тийбесе болду дейт. Анан кийин бир нерсе мыйзам бузган болсо, ошол кишиге гана мыйзам иштесин, ошол гана жазалансын. Жазалансын. Рахмат чоң. Рахмат. Макул болуптур. Макул. Ассаламу алейкум. Вы уезжаете, да? Или вы уезжаете, да? Совсем уезжаете или как? Пакистан. Пакистан? Откуда? Из Пакистана, да? Да, да, Вы сейчас уезжаете, да? Да. В Пакистан? да. Сиз эбакыл бербейсизби? Рахмат. Без проблем. Болду, Идрис байке. Жо, моңорду айтып бериңчи, азыр булар эмне кетип атышабы азыр? Ооба. Азыр моңор аэропортко кетип атабы азыр? Сурап бериңчи. Мен жөнөтүп атам. Эми жөнөтүп бир жолу кутулуп отуруп калабызбы эми? Жок, андай кылбаш керек. Анан кандай болот эми? Ассаламу алейкум. Бир жолу узатып коюп, анан кутулат экенсиз эми булардан, а? Эми бул жигит буларда күнөө деле жок да. Жок да. Ошо Бул эме бул эмелер мусафир болот да. Ооба да. Эми бул бирөөнүн жеринде эми мисалы үчүн бул убакыштар деле окуйун деп жүрүшөт. Ооба да. Булар узатканда мисалы менин ичине буларга жамандыгым деле жок. Мен деле чет мамлекетке көп барам. Ооба да. Эч ким тийишпейт. Бирөөнүн жеринде жүрөт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кыргызча сүйлөйсүзбү? Жакшы, алхамдулилlah. Кыргызча жок. Кыргызча жок, орусчабы? Орусча. Сейчас вообще вы откуда? Я из Пакистана. Все здесь пакистанские, да? Пакистанцы и индусы живут. Вместе И живут, да? бангладешцы живут, да. И все вместе. Они все студенты, да? Все студенты. Тот инцидент, когда это было? Позавчера. Позавчера, 18-го, да? 18-го, да. И как было, по-вашему, сколько людей здесь собрались? Ну, не знаю, это сколько. Не считали ничего, но Вам было много страшно? было. Страшно было, да. Да? Много людей собрались. Было страшно. Но прошел, слава Богу. Да. Да, никто не страдал так сильно. И сейчас нормально уже страх проходит.
Да. Теперь нормально. И студенты сейчас уезжают, да? Да, сейчас уезжают они. В свою родину. В родину, да. И зачем? Ну, хотят. Так хотят, они уезжают, да. Да. Все сейчас уезжают, да? Все почти. Почти все уедут, да? Все уедут, да. А желающие есть еще остаться или как? Остаются, да, у кого экзамены позже будут, экзамены сдадут, потом уедут. Да, Потом уедут. да, потом уедут. После завершения всех этих документаций Да, все. да, да, да. А которые уже завершали, они уезжают. Да. И как вы думаете, в этом уже начался уже прием заявок, через месяц начнется уже прием заявок на новый учебный год? Через месяц. Ну, Да, это да. в сентябре, да? Да, А да, да. начинается в июне, Да, да, да. прием. Как вы думаете, приедут, поступят абитуриенты или нет? Будет, но мало, я так думаю. Будет, да. Будут люди. Да, уже нормально стало, я думаю, что было это инцидент моментально. Чтобы эти студенты все остались или вернулись, и кыргызская милиция или кыргызское правительство что должно сделать для вас? Ну, по-большому, чтобы они убедились, что здесь будет нормально все, здесь будет хорошо все. Они же уже видят, уже второй день, все их выручают, приходят, да, и обнимают. Все пришли тут, из милиции пришли, из мечети пришли. Они видели всех, что люди уже обнимают, нормально, да. Я думаю, и придут обратно, но вы тоже придут. Надеемся на это. А те, которые уезжают, они уже не верят, да, в безопасности? Ну, я не спрашивал, такой вопрос не задал. Но А вы сами? Я из Пакистана тоже. Не, вы остаетесь или вы тоже Я уезжаете? здесь, я здесь. Вы остаетесь, да? Я остаюсь, да. Ничего, не проблема. Я надеюсь, иншаллах. Все будет хорошо. Атыңыз кім? Ахмед. Ахмед. Ага. Вот Ахмет аке қалат екен. Анан башка студенттер дагы келет деп атасыз, Келет. Да. Иншаллах. Құдай бұйырса. окуя ошол 18-inde болуп аткан маалда. Силер ошондо канча адам келди? Көп болдуңарбы? Биз эң негизи 12-18-де 12-18 күнү мен видео тарткам да. Чүй Алматинкадан ошол баары тең чогулушуп, болду тарайлы, алар өз жазасын алышат. Мыйзам чегинде баары жооп берет дегенде бирөө сүйлөдү да. Кеттик өйдө жакта короче хостел бар депчи. Биз биякта Байкен бар, Самат деген. Ал экөөбүз келе калдык бияка келсек Октябрьский ровдун балдары жүрүп да биякта. Участковыйлар. Ал Байкеге тааныштар. Анан келип эле биз кыдырып жүрдүк. Ошондо 3 гражданский форма менен анан ошо Октябрьский участковый балдары да. Алар машина менен кыдырышты, биз мындай жаап жүрдүк. Бир толпа келди бияка. Аларды эптеп кетирдик да, булар деген арабтар экен, Египеттин арабтары экен. Алар Пакистан эмес, Индустар эмес. Бул жөн эле жалган маалымат десек. Алар мындай тирешти да, до конца. Бирок ошол участковыйдун балдарынын сөзүн угуп кетишкен. Анан кетип кайра машиналар менен кыдыра баштады. Мындай айланыш болду. Анан айланып аткандан кийин жакшы эле туруштук бердик. Аларды салып кетебиз силерди. Жөн эле кетип калгыла, биякта жок адамдар. Деп атсак эле бир мезгилден кийин толпа келди да, бир 10 мүнөткө жетпей келди го дейм. Ошо толпа келгенде эч ким өзүндөй туруштук бере албайт да, себеби бизде балдар аз болчу. Анан бирөө биягынан кирет, бирөө тиягынан кирет, бирөө арттан кирет. Ошентип Терезелери дагы кагып тур го, ал терезелерди мына могул жерден кактырды да. Аякта деген жаш балдар, анан көбүнчө мен байкаган тең иши болгон балдар экен да. Себеби адекватный балдар го, биз баарыбыз эле кыргыз үчүн келбиз, мен деле күйдүм да кыргыз үчүнчү. Бирок мындай окуянын чогуу жайын териштип өтүп туруп, мен башка бирөөлөрдүн күнөөсүн үчүн башка бирөөлөрдү мындай жазага тарткым келбейт да. Мен деле кыргыз үчүн келем, ар бир кыргыз кыргыз үчүн жан тартат. Өзү негизи эмне болгон экен өзү? Эмне деген алардын дооматы эмне болду ошо бизден кыргыз балдардын келишине? Маалыматтар боюнча ошол бир официант бала айтты, биз интервьюдун көрдүк да. Алар негизи кафеде отурган экен, пиццериядачы. Анан отуруп эле ошо арабтын балдары кыздарга тийишип койгонбу, кыргыз кыздарга. Анан баягы кыргыз балдар чыгып тиги эмеге чейин хостелге чейин колоп барышат. Будённыйда хостелге чейинчи. Анан колоп барып эле кир деп арматуралар менен чапкылай баштайт силерди. Анан киргенден кийин эле тиги арабтар иштен дагы толпа болуп түшөт да. Ошо толпа болуп түшкөндө 3 бала ошонун арасында калып калат. Ал негизи 5 күн болгон окуя экен, 13-үндө болгон окуя экен. Анан маалыматтарга байланыштуу ошол бирөөсү каза болду деди, 22 жаштагы бала экен дейт да. Бирок ал чынбы чын эмеси билбейм, себеби каза боло турган болсо эми алардын туугандары чыкмакта адамдарычы. Ошол туугандары маяка келип ыйлап, давай жазага тартсын деп чыкмакта. Биякта жөн эле мындай
эми түшүнбөйсүң да биякта балким политика барбы деген маанилер да бар да. Себеби бир 20га жакын эле жүрдүк го дейм. 20га жакын эле балдар могу мародерство ошол аябай бешеный, давай любой деп таштарды көтөрүп чапкылаган ошол 20дай эле бала да. Калган жөн эле мындай карап турушту. Калгандарын айтсаң, ташкыртпагыла деп наоборот ошол балдарды токтотуп тургандар да, көбүнчөсү. Анан менин оюмча биякта бир нерсе катылган да. Себеби ал 20дай бала эми алар деле жаш балдар, ата-энеси бар, алар ойлонбойт экен эч нерсеничи. Ташкыртпа десең кайра ташкырып барышат. Политика деп ойлойм мен. Макул. Өзү негизи сен оюңча буларды кеткени жакшы болобу же жаман болобу Кыргызстанга? Кыргызстандан кеткени жаман эле болот го дейм эке. Себеби канча деген мисалы үчүн кантка барсаң, Ошко барсаң, таксисттер эң биринчи өчүрөт. Мейли азыр биз айтып атпайбызбы мондай сулуктар кетирипчи. Бул деген чоңдордун чөнтөгүнө өчүрөт акчасы. Булардан акча берет экен, акчаларды карайт экен. Анан буларды карашат экен деп. Негизи булар кетсе байке карапайым калк эле кайра кыйналат да. Мисалы үчүн Ош базарда, Дордойдо бүт кийим алгандарым бар тең ушулар. Таксиге түшүп такси жагын көтөргөн ушулар. Тамак аш полный эле да байке. Биякта канча деген Кыргызстанда канча адам бар? Эми көбүнчөсү ошо Пакистан индустар ошол жак менен Квартирага, ижарага төлөгөндө. Квартиралар бар, мондай ошолгон хостелдер, мисалы үчүн частный кемелер бар, частный домдорчу атайын буларга берген. Эми алар долгосрочныйга түзүп койшкан да. Эми булар кетсе алар кимге берет да? Мисалы кыргыз барып кирбейт да андай үйгө. Бул жакта мына ошол VIP хостел дегенде канча адам жашайт эле? 800. 800. Азыр эми ушудан канчасы калгыдай? Билбейм байке, 300дөй калышы мүмкүн калса. Андан да агаспа. Андан да агаспа. 200 даже 150. Өзү ошол 18-ине караган түнү ошол өзү негизи 13-үндө башталган окуя 18-ине чейин келип дымып отуруп 18-инде ошол күчөп атат да, эл топтолуп келип атат. Эл дегенде эми ошол балдар, өзүнүн баягы көчө балдары топтолуп келип атат. Анан эми келип алар ошол 18-инде келгенде мынтип бул урган эле, ушуну кармайлы, ушуну милицияга алып барайлы деген эмес. Милицияны чакырган эмес. Булар өзүнчө баягы самосуд кылышкан, өзүнүн билгенин кылабыз дешкен. Ошондо дагы келгенде анан булар кайсыл жерде пакистандыктар көп жашайт, кайсыл жерде индустар көп жашайт, индиялыктар. Анан ошону издеп келишип туруп эле ушул мынау жерге дагы келген. Бул жерде мынау МУК деп коет, баягы Международный университет Кыргызстана деп которулат, Кыргызстандын эл аралык университети деп айтылат. Мына ошонун артында мынау кызыл имарат бар экен. Бул VIP хостел деп аталат экен. Бул университетке карайбы же жеке адамдыкыбы? Эми кандай болгон күндө дагы бул жерде канча 800дөй адам дейсиңерби? Ошо 800дөй пакистандык, индиялык, бангладештик студенттер жашайт экен. Анан эми ушудан азыр улам көчүп атышат, улам кетип атышат. Азыр дээрлик адам калган жок деп атышат. Азыр калса бир 150дөй үй калышы мүмкүн экен. Көпчүлүгү кайра ошол өздөрүнүн мекенине кетебиз деп азыр баягы эмелерин баштыктарын жүктөп атышат. Мына олар да кетип атышат азыр. Азыр ичин көргөзүп чыгалычы, кандай болгон. Окуя мына жерден башталып тур өзү. Азыр окуя башталган учурларда ушу жерди мындай коргоп калганга аракет кылган участкалык милиция, ушу жердеги жергиликтүү тургундар болуп тур, бирок алардын күчү жеткен эмес. Assalomu alaykum. Так, булар assalomu alaykum. Мына ушул VIP хостел деген имарат ушул жерде 5 кабат экен. Бул жерде дээрлик эч ким таяк жеген эмес. Ачык айтыш керек. Эч нерсе болгон эмес. Бирок бул жерде баягы булардын бастырып кирип келгенде булар качып бөлмөгө тарап кетишкен учурда булардын баягы бош калган бөлмөлөрүн талкалашып, эшиктерин талкалап, эми айтканга уят, бирок мародерство кылышканда биз бул жерге ошол мародерлор келген. Азыр эми булардын ошол жоголгон балуу буюмдар кандай болду, аларды бирөө төлөп бердиби, бирөө жарым мойнуна алдыбы, бирөө жарым мойнуна коюлдубу, ал маселе дагы азыр ачык турат. Азыр монолор мына карасаңар баардыгы чемодандарын көтөрүп аэропортко кетип атышат азыр. Мына жакта таксилер турат, таксиге жүктөп атышат. Андан сырткары тетиги жакта чоң баягы автобус турат, ошол бустарга жүктөп кетип атышат. Булардын баардыгы эми кетебиз дешип атат. Мындан билбейм, өзү негизи мындай да. Кыргызды кордоду, тиги кылды, бул кылды деген менен кыргызга ушул башкасы кордук көрсөтсө дагы ушул индус, пакистандар кордук көрсөтө алмак эмес да. Себеби булар өздөрү араң жүргөн эмелер. Арак ичиш жагынан бизге жетпейт баары бир, мас болуш жагынан.
аны ачык эле айтышыбыз керек да. Ушул жерден бир сөз да. Эми ошол мусапырчылыктын кадырын, мусапырчылыктын кыйынчылыгын ошол башка эл билбесе дагы биз кыргыздар жакшы билишибиз керек эле, жакшы түшүнүшүбүз керек эле деп ойлойм да. Анткени 1,5 миллион кыргыз Казакстанда, Россияда жана башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүрөт. Биз эми артык деле баягы бир адис болуп, ал жерге барып бир инвестор болуп, бир аба ырайына таасир эте турган деңгээлде эмеспиз. Биз болгону биздикилер барып, мисалы Россияда эң көп иш кылганы ошол баягы тамак аш жеткирүүчү тармакта, андан сырткары ошол баягы таксиде, анан көчө шыпырган, идиш жууган, тамак бышырган эле тармактардабыз да, андан башка да эмеспиз. Анан эми кордукту биз мисалы Орусияда көрүп атабыз. Анча-мынча ошол баягы мындан бир 5-6 жыл мурун Орусияда баягы скинхедтер деген аябай күч болчу. Азыр эми алар бир аз солгундаган менен дагы деле Орусияда ушул шовинисттик маанай токтой элек. Анын бардыгын биз билип жүрөбүз. Бир кыргызды же болбосо бир ушул азиатты ондоп көптөп мисалы токмоктоп аткан видеолор анча-мынча чыгып калат. Ошол биздин канчалык жинибизди келтирет. А буларды биз деле ошону кылдык да. Биз булар ошол орустардан эмне айырмабыз бар ошол шовинисттерден мен түшүнбөйм азыр. Азыр эми ушул жерден бир сөздү ачык айталы. Мындай болду. 13-үндө окуя болуп атат. 13-үндө ошол бир кыргыз кыздарга анан ошол арабтар тийишип коюптур, тиги бу дедик. Ошол арабтар деле ичип отурган экен, ошол кыргызың деле ичип отурган экен. Ошол ичип отурганда жанагы биздин патриоттуулугубуз, ыймандуулугубуз, улутчулдугубуз жаман күчөп кетет да өзү. Анан ошол ал кыздар ошол кыргыз балдардын жардамына муктаж беле, муктаж эмес беле деген суроо деле ачык турат. Эми болор иш болуптур, ал 13-үндө болуптур. 13-үндө болгондон кийин 18-ине чейин дагы 4 күн өтүп атат. Ошол 4 күн ичинде кыргыз милициясы, ички иштер министрлиги, мына милиция дегеле. Булар бир жакшыраак бир реакция кылган жок. Жакшыраак ушуга бир маалымат чыгарган жок. Урматтуу туугандар, 13 майда ушул жерде ушундай окуя болду. Мындан мынча адам катышкан, мынча адам мындай болду, мынча адам кармалды, мынча адам мындай болду. Бул жерде деп окуянын төркүнүн жарыялап койсо, буга жетмек эмес да. Эми ушунун алдын албай, карап отуруп, баягы бардык нерсе дымып, ушинтип отуруп анан бир күн лап эткенден кийин анан мынантип отурабыз эми. Азыр эмне болду? Ушунча азыр пакистандык мындай кылганда булардын ачык сөздүн ачыгын айталы, булар турушу менен акча болчу да. Өзүбүз биз жолубуз жыртык болсо, Бишкектин жолу жыртылып бүтүптүр. Жакшыраак бир тротуары бар жер деле аз экен. Анан мындай карасаң бир турмушубуз жакшы эмес. Жарымыбыздан көбүбүз мигрант болуп жүрөбүз. А мына жакта ушунча адам келип, ушунча адамды иш менен камсыз кылып атат. Бирөөнүн квартирасын алып, анын ижара акысын төлөп атат. Таксиге отуруп, таксистин акчасын төлөп атат. Бир жерден тамак жеп, ошол кайсы бир столовойлорду, ресторандарды, кафелерди багып атат. Эми андан сырткары миллиондогон акча контрактка деп түшүп атат. Ал бир эле бул жерге эмес да, бир эле ушул университетке эмес. Бул Канттагы университетке түшүп атат, Оштогу университеттерге түшүп атат. Бишкектеги университеттерге окуу жайларга түшүп атат. Ошонун баардыгын багып келат деле да. Азыр эми ушунун айынан азыр эмне болот? Ушул студенттер барат. Эгерде Пакистанга батпай турган болсо, анда эртең Россияга өтүшү мүмкүн, Казакстанга өтүшү мүмкүн, Тажикстанга өтүшү мүмкүн, Өзбекстанга өтүшү мүмкүн. Алар кош колдоп, мына кучак жайып тосуп алат. Мына бизге келгиле, биз силердин коопсуздугуңарды коргоп беребиз дейт. Ушунча акча анан аларга кетет. Анан баягы мурдуна бок сүйкөлгөн кыргыз дагы деле кала берет монун. Өзү негизи биз өзүбүздү ойлойбуз да, жанагы Корея, Япония, Европа, Америка сыяктуу ойлойт окшойбуз өзүбүз. Мисалы кимдир бирөөнү мисалы кааласа киргизбей коюп, кааласа визасын бербей коюп, кааласа киргизип жүргөндө ойлойт окшойбуз. Андай эмес да. Биз тескерисинче ушулардын келишине, ушулардын ушул жерде окушуна, ушулардын акчасын алууга биз өзүбүз муктаж болчубуз. Бирок азыр эми ушинтип отурабыз. Азыр эми мына таксисттер болду эми. Бир жолу ташыйт, аэропортко жеткизип коет. Болду, ошону менен Омин Аллах акбар болот. Мен сиздерди ушул пакистандыктар ошол бизди чарчатты, күйдүрдү, сасык деп баягы мурдун чүйрүп аткан кыргыздарга бир нерсени айта кетейин. Мынау ушул эл аралык
Кыргызстан университети деп айтылат да эми. МУК деп коет, эми Международный Кыргызский университет Кыргызстана деп эме кылынат экен. Эми бизде өзү инфраструктура жок, муну ушунча чет өлкөлүктү кабыл алып, аны окутканга жетерлик дараметтин өзү жок. Бизде жакшы кадр жок буларды окута турган, жетишсиз. Андан сырткары бизде жакшы материалдык деле техникалык базабыз деле жок. Биз монтип эптеп-септеп чалдыбары чыккан мынага окшогон сарайларды деле окутуп атабыз. Бир жагынан ушулар келип ушу жерде окуп берип, ушу жерге дагы контрагын төлөп атканда бир жагы рахмат деш керек өзүчү. Жетишерлик жатаканабыз жок. Жетишерлик транспорт жок. Жетишерлик окуу корпустарыбыз жок. Жетишерлик курал жанагындай окуу куралдарыбыз жок. Жетишерлик китептерибиз жок. Жетишерлик мугалимдер жок. Анан ошого карабай ушулар келип ушу жерде окуп, окуганга бекер окубай дагы биздикинен көрө, биз төлөгөндөн көрө көбүрөөк контракт төлөп окуп атышат да. Анан ошентип атса дагы биз ушуларды кууп жанагы ашыкча көрүп атабыз да ушуларды. Баягы ырысын тепкен эле кыргыз болдук эми бир жагынан алганда. Макул, аларго макул, эми көчөдөгү маз, жанагы бир тарбия көрбөгөн 5-6 малды мен түшүнөм. А бирок бийлик өзү мунун баардыгын мынау биздин жанагы билим берүү тармагы буга көп аракет кылды да. Билим берүү тармагы барды, жарыя берди. Бизге келсеңер биз силерди кыйратып, жыргатып окутабыз, коопсуздугуңарга кам көрөбүз, силерге эч ким тийбейт, биз силерге жетишерлик билимди беребиз деп ишендирген да. Анан ошентип алып келди. А милициянын иши эмне болчу? Милициянын иши булардын коопсуздугун камсыздап гана берүү болчу да. Эми ошону эптей албай азыр ушунча ырыскыбыздан кол жууп отурабыз азыр. Эми булго азыр бул университеттен кетип атыптыр. Булар баягы окуяны көрүп калгандар. Булар коркуп калган, жүрөгү чыгып калгандар. Эртең Оштогулар дагы кетебиз деп атса, башка университеттердегилер дагы кетебиз болду деп колун жууса кандай кылабыз анда? Канча контракттан айрылабыз, канча ырыскыбыздан айрылабыз? Мындан карасаңыз мына эмелерини, үстүлөрүнү. Мына мисалы мына жака эме бул бир булардын ашканасыбы, эмнеси бул? Мына бул кленка менен тосуп коюптур. Эми да эми бул университеттин өзү деле билбейм эми канчалык инфраструктурасы бар. 18-ине караган түнү болгон окуяда булардын таптакыр тиешеси жок болчу да эң кызыгы. Ошол баягы мурунку көргөзгөн хостелдеги арабтар жашаган жерде арабтар менен кыргыздардын ортосунда гана ошол бир болгондо дагы бир 2-3 араб менен 2-3 кыргыздын ортосундагы болгон окуя экен. Анан ортодон эле жок жерден эле келип ушул пакистандыктар жабыр тартып отурат да. Азыр карагыла эми. Пакистандыктар жашаган ушул жатакананын бул терезе сыныптыр, бул терезе сыныптыр, бул терезе сыныптыр. Баардыгын ошол таш менен талкалап кетишкен. Андан башка наркы терезелерди дагы ушундай кылышкан. Бул жак сыныптыр, наркы жак сыныптыр, наркы жак сыныптыр, наркы жак сыныптыр, наркы сыныптыр, нар жак сыныптыр. Кыскасы бул айнектерин ошол ким колунан эмне кирсе ошону менен талкалаганга аракет кылган да. Нак жапайычылык болгон. Моюнга алышыбыз керек. Эми азыр расмий маалыматтарды окуп атам, окусам мындай деп чыгат да, ошол жанагы мушташка күнөөлүү 4 араб кармалды деп атат. А бирок ошол эле чатакка катышкан кыргыз тарапты аныктадык деген маалымат чыгып атат. Кармадык деген маалымат жок да. Эмне үчүн ошол ушунчалык чоң экономикалык зыянга учуратып аткан, ушунча бир чоң мекемелерди мындай банкротко алып келип аткан, эл аралык мамилелерге доо кетирип аткан, Кыргызстандын эл аралык имиджине, эл аралык кадыр баркына доо кетирип аткан ошол тентектерди, ошол бейбаштарды эмне үчүн биз азыр аяп отурабыз? Эмне үчүн аларды камабайбыз? Эмне үчүн аларга мындай адекваттуу юридикалык чара көрүлбөйт? Мен ошого түшүнбөйм. Мисалы, өзү негизи Кыргызда мыйзам бар. Ал мыйзам боюнча баягы эл аралык, улуттар аралык, диндер аралык, аймактар аралык, расалар аралык касташууга жол берген, кастыкты жараткан адамдардын бардыгына оор жазалар каралган өзү. Кандайсыз? Кыргызча сүйлөйсүзбү? Нет, Russian чуть-чуть, английский. Орусчабы? Да. Чуть-чуть знаете русский.
английский, русский. Да. Киргизский нету. Да, да. Вы собираетесь остаться или уезжать? Уезжать. Там Пакистан уезжать. Да? Да, сюда нету. Тут Когда- страшно, да, теперь? Да, когда нормально будет, тогда идет, когда пришли или нет. Я хочу вам сказать, что здесь у нас будет все нормально. Потому что... Сейчас ненормально, посмотри, он там, сюда, Да. как нормально. Не, просто... это не проблема, его будет сзади можно это исправить. Проблема. Да? Это проблема. Да, Вот это не проблема. Да, да, Вот это проблема. Вот это проблема. да. Боитесь, да? Да. Там он бит пакистанский, индийский, английский. Там он не посмотри какой он посмотри только индийский, пакистанский. Он посмотри это Непали, это бангладешский. Он только бит. Он бит. Сюда, туда не посмотри только. Он Да. футбол играет тогда. Он вот так делает он. Это нехорошо, это все как нормально будет, тогда пришли, он мама, папа не сказал, там иди, там учите, он сказал, тогда пришли, только пакистанский, 10 тысяч пакистанский сюда, он только вообще, он там иди Пакистан сейчас, не туда. Ким айтады ошентип? Кто сказал так? Салам алейкум. Сиз кыргызча сүйлөйт окшойсуз. Сөйлеймін. Жакшы экен. Ана машалан мен бітті нәрсе түсініп тұрып беремін да. Чөнки бұл жақта 12 меңде Пакистанны оқыяпты да бұл. Университетте башқа. 12 миң Пакистанда окуп атат. Бишкекте элеби же Кыргызстан боюнчабы? Yok Kırgızistan boyunca da. Adilli'de bunu Hinduslarım okuyaptı, Araplarım okuyaptı, Bangladeşlerim okuyaptı. Ana mümkün hamma da agar kelasi 30 mingda gideti bo'ladi. 30 ming odam bu yoqda yashaydi, mamlakatda aqcha beradi, mamlakatda bu hamma da yashaydi, viza oladi. Tinch bo'ldi hammasi. Agar bo'ldi bir arab, ikki arabda Qirg'iz bilan urushdi, sabab biz ham bilmaymiz. Hozir hamma biladi, sabab kim urushdi. Agar urushdi keyin ana kim urushdi, uni militsiya oladi, uni hamma javob beradi. Lekin agar bunday hamma qirg'izlarda tashqarida ko'chaga ketasiz, ana qizlardan urushdi. Siz bilasiz 3-etajda buni hammadan podestga kirdingiz. Жок, мени киргизген жок, ошон үчүн мен жакшы билбейм. Өзү окуя кандай болду, ошону айтып берсеңиз. Ana Ошол video sizda videoda hamma narsa bor. Masalan, ana ko'chaga chiqdi de. Keyin ana podestga kirdi, ichida dverini hamma muzlab qildi. Бардыгын талкалашты эшиктерди. Keyin ana qizlar videoda siz ko'rsating, ana videoda qizlarda ham masalan Кыздарды эмне кылышты? 3-etajda hozir video hamma narsa borda. Biz sizda universitetda hamma narsa sizda kanalda berdingiz, kecha berdingiz. Жок, жок, менин каналыман чыккан жок. Ha biz bilmaymiz, lekin hamma narsa hozir internetda bor. Videoda hamma qancha gideta biz eshitdimki 100 odamlarda urushdi, hozir больницада ular hammada. Keyin masalan hozir bizda nima qildi? Hech nima qilmadingiz. Tinchlik bu yoqda o'qiyapmiz, tinchlik turamiz. Hech qilmadingiz. Agar hammani uradi keyin insonlarda insonda bu yoqda qilish kerak emas. Жок, мен азыр ошол кыргыз балдар үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Алар ошол жаш балдар каны кызык билбейм ал эмне максатта келген. Мамлекетте биз Бирок мамлекет жоопкерчиликти алыш керек болчу, милиция иштеш керек болчу, алдын алыш керек болчу. To'g'ri. Biz ошону кыла алган жок. Аны мен түшүнүп турам. Аны бул жакта дагы сөз болуп атат азыр. Кыргыз баягы интернетинде дагы сөз болуп атат. Shunday biz mamlakatda hozir buni so'ramiz, masalan, ana shuncha problema bo'ldi. Buni hozir ana ko'rish kerak. Kim ana bunaqa qildi, kim videoda ana qoldi. Buni hozir javob berish kerak-da. Bilasiz, hozir 12 ming talaba studentlar bu yoqda bor. Hamma Pokistonga ketadi. 12 mingден азыр бардыгы кетебиз дешип атабы? Ketadi, hamma ketadi. Hozir 1-2 kundan hamma samolyot kelyapti, ketadi, hamma ketadi. Bangladeshlar ketadi, hinduzlar ketadi. Kecha bir samolyot ketdi. Shuning uchun agar hamma ketadi, bu yoqdan yashash qiyin bo'ladi, bilasiz. Biz ham bu yoqda masalan tinchlik yashaymiz, shunday hozir shunday problem bo'ldi, hamma qo'rqyapti. Hozir kim bu yoqda keladi? Biz азыр оштогу пакистандыктар дагы, оштогу индиялыктар дагы, мынау канттагылар дагы, башкалар бардыгы кетебиз дешип атабы. Hamma ketadi. Chunki qo'rqyapti da hamma. Bizda aniq emas, bizda ishonch yo'q. Men ko'chaga chiqaman. Силерди ишендириш үчүн эмне кылыш керек азыр?
силер калышыңар үчүн. Анан Биз кыргыз бийлигинен не сурайт элеңер? Biz Kırgız mamlakatda odamlarda kim masalan bilasizda ki bu hamma biz bilemiz hamma yaxshi hamma yomon emas. Meniki hazayka menda produkt oldi 2 kunda men ko'chaga chiqmadim. Mening uyda produkt olib keldi. Hamma yaxshi yomon hamma joyda bor. Lekin insonni odamlarda tinchlik turish uchun da shunday mamlakatda biz so'ramizda ishon berish kerakda. Masalan hozir bu problema bo'ldi. Kim ana bu problema qildi, uni alish kerak, militsiyadan surish kerak. Chunki Азыр милиция чыгып, балким президент өзү чыгып, мына ар бир келген студенттин коопсуздугуна биз жоопкерчиликти алабыз. Мындан ары бир дагы студенттин бир тал чачы түшпөйт деп мындай бир кепилдикти берсе, силерге ошол жетиштүү болобу? Bo'ladi. Ana bunda ham qilish kerakda, yaxshi. Qilish kerak, qilish kerakda. Chunki biz men bilamda, hech kim bu yoqda hozir 3-4 oy giymadi. Qachon hamma masalan mamlakat ishon berdiz ki hozir tinchlik bo'ldi, ish hech bo'lmaydi. Keyin mumkin qaytadi, lekin hozir hamma qo'rqib bo'ldi. Qizlar qo'rqib bo'ldi, hamma ketdi. Shuning uchun siz uchun men so'rayman-da, bizda bu yoqda yashaymiz, o'qiyapmiz-da, tinchlik bizda kerakda. Tinchlik kerak. Siz uchun tinchlik kerak. Hozir qancha problem bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Ma'qul, rahmat. Мына көрүп атасыңар. Эми булар көрүп атпайсыңар, булар момун да буларчы. Булар болгону ошол биз сыяктуу эле, биз Орусияда кандай жүрсөк, ошондой эле жүргөн мусапырлар. Анан эми ушуларды келип талкалап, анан ушуларды келип уруп кууп, силер кеткиле, ошондо эле биз жыргап жашайбыз деген ошол топ чыкты. Эми мен аларды ачык айтыш керек, эми малга эле теңейт элем. Малдан башка эч айырмасы жок. Себеби ким кимди урган болсо, ким кимге зыян келтирген болсо, ким кимди алдап кеткен болсо, ошону милиция деген бар. Милицияга барып, талапты кылып, арызды жазып, анан ошол окуяга тиешеси бар адамды гана жазалоону талап кылыш керек. Анан көрүнгөн эле баягы бир кыргыз мисалы Москвада бир орусту өлтүрүп койсо, бүтүндөй бардык кыргыз ошондун айынан айдалбаш керек да. Мисалы кече кандай болду? Кече мисалы ошол Крокуста мисалы бир теракт болду. Аны ошол бир нече тажик катышты деген маалымат чыкты. И болду. Тажик аттуунун бардыгы азыр ал жакта коркуп жүрөт. Качканы качты, келгени келди кайтып. Андан не зыян болду? Андан Орусия өзү зыян тартты, Тажикстан зыян тартты. Андан ошол мигранттар өздөрү алардын үй бүлөсү зыян тартты. Азыр бизде дагы ушундай болуп атат. Булар зыян тартат, биздин экономика зыян тартат. Мынага окшогон ишкердик зыян тартат. Болду, андан башка эч нерсе болбойт. Дипломатияда доо кетет, и все, болду. Эми ушуга окшогон нерсени кээде туруп мен ушул КТРди, анан баягы мамлекеттик жанагы идеологиялык мындай бир пропагандалык маалыматтарды көрүп калам. Ошондо карасаң кыргыз улуу, кыргыз берешен, кыргыз айкөл, акылман деп эле ушул кыргызды гана мактай беребиз да, бирок кыргыздын кемчилигин айтыш керек да. Сен билимсизсиң, билимиң жок, экономикаң начар, көп деле кубаттуу эмессиң. Илгерки өткөн Манастан бери доорлор алмашты, элдер алмашты. 100 жылда жер жаңырат, 50 жылда эл жаңырат. Азыр биз башка элбиз. Биз азыр ол Манастын доорундагыдай күчтүү эл эмеспиз, кубаттуу эмеспиз деп айтышыбыз керек да. Биз башка бизден дагы кубаттуу дүйнөдө элдер бар. Биз 7 миллион боло турган болсок, анын 1,5 миллиону самсып ар жерде мигрант болуп жүрөт деп айтышыбыз керек да. Бул билинбеген менен азыр мына пакистандыктар 250 миллион. Ошол эле жанагы индиялыктар алар 1,5 миллиард алар. Бизден 100 эселеп көп дейм булар. Мындай улуу элде булардын керек болсо ядролук куралы бар. Ошондой чоң улуу элдин өкүлдөрү булар. Мен эми улуу эл деп эле булардын астына жатып алыш керек дегенди айтпайтам, бирок биз өзүбүздү өтө эле кыйын, өтө эле бир мындай бир улук, өтө эле бир азиз эл дегенден бир аз мындай тартынсак болот эле деген да. Акыл жок болсо, билим жок болсо, экономика жок болсо, анан эмне кылабыз? Ушинтип анан өзүбүз менен өзүбүз мышташып, ансыз деле өзүбүздүн арабызда көп нерселерибиз бар, көп проблемаларыбыз бар, аймактык аралык маселелерибиз бар, уруулар ортосунда маселелер бар, чоңдор менен кичинелердин ортосунда маселелер бар, аял менен эркектин ортосунда маселе бар.
Ошолордун бардыгы аз келген соң азыр эми пакистандыктар менен биздин ортобузда, индустар менен биздин ортобузда, индиялыктар менен деп анан дагы ушу бөлүнгөнгө дагы бир жикти издеп таап отурабыз да. Азыр эми туризмге доо кетип атат. Мына туристтик сезон эми башталган маал болчу. Ошол эми туризм аксайт. Дүйнөлүк ошол маалымат айдыңында Кыргызстандын кадыры түшөт. Кыргызстан жөнүндө алардын бир дүйнө таанымында Кыргызстан бир жапайы өлкөлөрдүн бири дегенге келет. Анан билбейм мен мунун кесепети кандай болот. Эми эч кимибиз ачка калбайбыз. Мен түшүнөм. Ачарчылык болбойт мындан. Бирок мындан байып кетпейбиз да. Жыргап кетпейбиз. Ассалому алейкум. Салам алейкум. Кандайсыздар? Якшы. Капачылык жокпу? Русский. Русский? Да. Да. Ох, как вы считаете, что было? Что произошло? Вам обидно сейчас? Сейчас чуть-чуть нормально стало. Да. Здесь тоже люди такой нету. Все такой плохой тоже нету, все хорошего тоже нету. Которые 18 числа, которые было, это я считаю ненормально. Да. Все ненормально, потому что если вы здесь учиться, здесь покушаю ренда, здесь много студентов здесь живет. Много пакистанцев, индусов здесь живет. Они как считаются помогают киргизцы. Вы мусульмане, брат. Да. То сейчас я такси приехал, он тоже меня сказал, извините, брат, вы сам не хотели такой было, вы сам не знаете, как было. То этого много людей есть, это тоже помогает, много, которые это драк было, это вообще неправильно, не хорошо. Вы тоже студент, да? Нет, я работаю, я Алматы работаю, моя жена казашка, я Алматы живу, я сам Пакистан. Вы студенты, да? Да, мы студенты. Какой курс? Последний? Последний? Да. Медицинском, да? Медицинском. Здесь, да? И здесь, А. да. И 5 лет здесь учились, да? 5 лет здесь. Нормально было? Ну, Или... остальные нормально было. Да. Но сейчас, которое происходит, все, которое происходит нормально, да, мы сейчас не хотели, просто не хотели общаемся с киргизским людям. Да. Мы же раньше любили киргизские люди. Сейчас мы не хотели, просто общаемся с киргизским людям. Ну, я понял, народ не плохо, чуть люди есть плохо. Да. Ну, которое происходит, это вообще плохо. А... Сейчас, которые люди тут живешь, да, квартира живешь, они же дорого платят вам аренда. Ну, местные не будут платить такая $600, $700. Мы оплатили такая аренда. Вообще, Кыргызстане народ сколько? 7 миллионов, да? 7 миллионов. Ну, сколько богатых где-то? Миллион или 50 тысяч? Да. Немного. Немного. Мы оплатили долларов тут. Долларов, не сомов, долларов оплатили. Правильно? Да. Но сейчас никто, я спросил, 10 тысяч человек тут мы спросили, 100 студентов стоит. Я спросил, ну что, как ты, что хочешь? Они сказали, я один скендер не хочет тут Кыргызстана. Ну скоро ну, хотели, уедем куда-то, пакистанском, другое место. Я тут страну не хочу. Так, брат. Но это же реально. А сколько вы контракт платили? 5000 баксов. 5 Да, тысяч этот... долларов. Один года, да. Да. И каждый месяц еда, аренда, туда-сюда, транспортация, который мы платили. Вообще вот кафе. Один человек сколько тратит в месяц? Минимально $300. $300, да. Минимально $300? Да, $300. Минимально это. Да. Было плохо, да. И чтобы все исправить, что должно сделать кыргызское правительство? Ну, хотели сказать, которые государства ваши Сададжапуров и Таши, которые, ну, помогают, которые пакистанским тут, иностранным. Мы ваши гости тут. Да. Правильно? Да. Мы тоже любим. И братья, как по религии. По религии мы мусульмане тоже. Да. 99% мы мусульмане. Не 100% мы же мусульмане пакистанском. Ну почему так сделал? Мы же ничего не сделал. Мы же не виноват. Правильно? Почему так сразу так убили? Сразу били, украли? Почему? Мы же студент. Что они украли? Сумка украли, деньги украли, а лэптоп, ноутпад украли.
Доллар украли. Кошелек украли они. У вас что-то пропало, да? Нет, я не живу тут, который друзья мои родной. У вас можно, да? Что у вас? Yeah, they took our friends hundreds and thousands of dollars from their rooms. They took their iPhones, they took their laptops, and they have broken many expensive things we have. You can see that all the stuff, they broke into the Devichka's room, tried to harass them. Not physically, but little, yeah, they have done a little bit physical molesting with one girl. And too many girls, they tried to come into their room. And they have done lots of bad stuff, which is not good here. We are cultural people and we do not support this thing. Можете привести? Да, ну просто он хотели, которые люди зашли туда, которые люди там зашли, да, они сломали двери и украли деньги тоже, долларов украли. Сколько? Примерно, не знаю. Сколько? По человеку где-то. They have taken $1,000, $400, $600. Каждый человек где-то 200 баксов, 300 баксов, 400 баксов, которые они нашел, кошелек сколько есть, они iPhone тоже украли. Правильно? Ну, главный проблем, хорошо это сделал, хорошо, я понял, ну что-то приходит. Никто не виноват. С кем девушки, они тоже плохо сделал. Харас сделал. Но это же неправильно. Понимаешь? Который они сделали, его тоже есть мама, сестра дома. Если мы так сделаем с кем это девушкам, как они будут, как реакция будет его? Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Thank you. Өзү ушулардын ыйлаганчалыгы эле бар. Чындыгында булар биринчиден мусулман. Же биз мусулман болуп кыйраталы дагы мындай мусулмандын канын төкпөйт, мусулманга бир азар бербейт, азап кылбайт, кордобойт деген нерсени мындай ишке ашыралы. Эгерде чындап мусулман болсок. Анан жөн эле баягы бизде азыр мусулманчылыктын түрүн көрсөтүп, өзү мусулманчылыктын бир дагы тамгасына, бир дагы бир параметрине жооп бербеген, талабына жооп бербеген бизде мусулман сымалдар өзү көп. Эми ошондой болсо дагы. Анан экинчиден өзү негизи булар биз менен мындай интеграциялашып, жакшылап, мындай бир биз менен карым-катнаш болуп тынч жашаганга көп эле аракет кылышты. Мисалы кыргыз ырларын, кыргыз эстрадасын келип ушулар ырдашты. Мисалы мен азыр бир дагы көп деле орусту же башка улутту билбейм да, мисалы бир чеченди ушул кыргыз ырларын ушунчалык ырдаган. Булардын бечаралар баягы тили келбей атса дагы, булардын үстүнөн күлүп атсак дагы, буларды сасык деп жанагы өңүнө, ушу жытына, турган турпатына ушу сын тагып атсак дагы бечаралар ошол ырдап атышат, бийлеп атышат, биздин улуттук баягы кийимдерди кийип атышат, калпагыбызды кийип, эми сый ушунчалык болот да бир жагы. Билбейм эми биз муну менен каяка барабыз. Муну менен алыс барбайбыз го дейм. Өзү негизи биз ушунчалык баягы бемаза калк болдук. Мисалы Европага барсаң, англисче жакшы сүйлөй албасаң, чулдырап араң гана 4-5 сөздүн башын эптеп кошуп аткан болсоң, ошолор сени келекелебейт да, күлбөйт. Тескерисинче мындай деп бир аз оңдоп коет, же болбосо түшүнүп атам дейт. А биз жок, күлөбүз да ошонун артынан. Анан эми ушундай эл экен бизде, эмне кылалы? Так, бул жерге азыр вице-премьер-министр жанагы Эдил Байсалов келиптир, анан Пакистандын дип миссиясы да келген окшойт. Мына дипломатиялык номер менен да машиналар келип атат азыр. Салам алейкум. Кандай, жакшысызбы? Кантасыз? Сен каяктан келе калдың? Мен ушу жерде болчумун да. Да? Ооба. А сиз? Салам, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Азыр ушул окуянын мындай маанилүүлүгүн ушудан билиңиздер. Азыр бул жерде ошол университеттин жетекчилиги, анан Кыргызстандын вице-премьер-министри жанагы Эдил Байсалов келди. Алар менен кошо булардын өздөрүнүн жанагы элчилиги дагы келген. Ошолор менен бирге азыр мына жерде расмий билдирүү тараган атат. Анан аны мына пакистандык студенттердин баардыгы мынтип телефондор менен тартып атышат. Себеби булардын азыр ушул жерде Эдил Байсаловдун аябай бир жакшы бир билдирүүсүн күтөт элем. Анткени Эдил Байсаловдун азыркы Кыргызстандын мындай расмий бийлиги катары ар бир сөзү бул эл аралык жанагы
маалымат каражаттарына кетет, андан сырткары студенттерге, тууган уруктарына бул жетет да. Ошон үчүн бул абдан бир ушундай бир студенттерди жайгара турган, аларды ишендире турган сөздөрдү айтса экен деп турам. Эми эмнени айтып атат билбейм, азыр эми англисче, орусча сүйлөп атат. Азыр мына жерде баягы Кыргызстандын вице-премьер-министри Эдил Байсалов келди. Ал сүйлөдү. Андан кийин Пакистандын ошол Кыргызстандагы элчиси келип ал сүйлөдү. Андан кийин студенттер өздөрү сүйлөп атышат. Студенттер эми баягы жоготкон буюмдарын, эми мындан ары эмне болот, ошого окшогон нерселерди айтып атса керек. Балким талаптарды айтып атат. Көбүнчө сөз англис тилинде болуп аткан үчүн мен жакшы түшүнбөй бул четте отурам, сөздүн ачыгы. Анан өзү менин бир түшүнбөгөн бир жерим бар да, ошо биз кыргыздар дагы жаман кызык элбиз да. Өзү баягы бир 5-6 бейбаш өзү арабтар менен мушташыптыр өзү. Кафеде, ошол жанагы пиццерияда арабтар менен ушундай маселе чыгыптыр. Анан арабтарды куалап барышыптыр, маселе жок. Макул ошол жерде урушупсуң. А бул жака эмнеге келдиң дейм да. Мен ушуну түшүнбөйм. Here knife. Why I can knife? No, key. But tell him without any reason, don't yell anything. Бычак көтөрдүңбү буларга? Бычак көтөрдүңбү? Байке, сөгүн баштап атат мага. Ошондо деле да? Ооба да. Бычак менен сен милиция жокпу бизде? Жок, бар эми мен айтып атам, мен жөн элечи. Апарбайм мен, сен ташыбайм дедим. Неге? Эми кечегидей мага кереги жок байке. Эмне болду эле кече? Кыргыздарыбызды өзүлөрү биздин мекенибизди сабады биринчи. Булар бекен? Булар болбосо да ушулар жактан да. Пакистан башка, Индия башка, Египет башка да өзү. Мен чыгып алам. Ушунун айынан кандай болду билип атасыңарбы азыр? Байке, мага баштады мына жаш балдар турат. Сураңыздар. Анан мен түштүм. Сен не дейсиң дедим. Десем канча жол кирип кетип атат. Иди сюда деп урушкузу келип. Ошол эле. Канча акча маселе эле? Акча эмес, мен сен ташыбайм дедим. Жөн эле ат менен кылып кой дедим. Такси чакырат. Бул келет. Такси болсо неге чакырып, неге ташыбайм дейсиң муну? Ташыгым келбей эле. Жытынан ташыгым келбейт. Мен всегда ташыбайм. Жок, мурун ташыган эмесмин мен буларды. Бизде Россияда кыргыздарды ушундай кылып атат да, чакырып туруп ат менен кылып атат. Кандай абалда болуп атабыз, биз билип атасыңарбы ошону? Жок. Россияда сен чурка экенсиң деп ушундай черножопый деп атат. Кандай абалда болуп атасың ошо? Байке. Койдос, кыргыз элес го сиз эле. Кыргыз болгон мен уят эмеспи? Койдос, өзү баштап атат. 1,5 миллион кыргыздын мусафир болуп көчөдө жүрөт. Жаш балдар турат, өзү сөгүнүп кетти дейм. Бул жаш балдардан сураңыз, байке. Макул ошондо деле. Эмне сөгүнөт мага? Ат менен ташыбайм десең үчүн сөгүнөт. Ооба да. Сен таксистсиң, ишиңди кыл, все болду. Мен кылгым келбей эле буну менчи. Но 224 номерлуу экен. Мен буларды ташыбаймын. Себеби сен сасыксың дептир. Анан аркы сөгүнүптүр. Биз ушул чындап эле ушундай бир агарып, көгөрүп, жыттанбай жакшына болуп кеттик беле кыргыздар. Азыр канча адам, канча кыргыз Россияда ушинтип жүрөт. Анан аларды деле ушинтип такси кылып чакырган болсо, кыргызды ташыбайм дегендер болушу мүмкүн. Кыргызга чыкпайм дегендер болуп атат. Мусафирлыкты мына биз түшүнүшүбүз керек эле да, башкасы түшүнбөсө дагы. Себеби 1,5 миллион кыргызыбыз мусафир болуп жүрөт. Анан булар деле мусафир бизге окшогон. Бизде эле мусулмандар. Жок, ушудан биз өзүбүздү агыраак көрүп атабыз да, артыгыраак көрүп атабыз. Сөздүн ачыгын айтып коеюн. Мына жерде бизге караганда сулуураак жигиттери, сулуураак кыздары дагы бар экен. Керек болсо бизди тоготпой койсо, тоготпой кое турган. А крашкин чыккатал. Макул. О, тилер пошол Жок, эми бул таксист да. Такси. Ошо бул байке. Күнөө жакта болуп атат. Агарып калыпсың да, тыйның көбөйүп калыптыр да.
Кече не кылды булар силерге? Жо не кылды булар? Жок, арабтар менен мушташ болуптур. А булар пакистандыктар. Жо, мен аны түшүнүп атам. Бір айдасаң онон жолун тоспой. Онон жолун тосуп атасың, анан акысын жеп атасың, айланай мусулман. Макул онон кой берсең, сен кимсиң сен? Ушунча адамды каратып коюп, разборка кылат мисалы. Тойгузап да. Курсагы тоюп, эми кичине эме кылып жолун, шону сасык дей турган абалга жетип калыппыз да биз. Булар негизи өздөрү тийишпейт экен. Булар деген өздөрү. Жо, эми анын жини келди да азырчы. Такси чакырса, акчасын берем десе, анан кийин жок сен сасык экенсиң, атмен кылып кой, мен сени машинама салбайм дегенде, өзү бир эски машинаны минип жүрсө керек тарактатып. Ушундай да экен. Ошентиптир да. Ушундай Өзү кыргыз, өзү жалданып, көрүнгөндүн эми мындай алганда нянка болуп, баягы орустун баягы эмесини мындай алганда ошонун богун жууп дагы пул таап жүрөбүз. Жарымы Кореяда ошентип жүрөт нянка болуп. Сиделка болуп. Баласын садикке ташыйсың, музун чабасың, көчөсүн шыпырасын, идишин жууасың, тамагын бышырасың. Анан ооба. Ооба. Үч арабтын айынан эми араб деп аларды жамандап эле коюн. Эми орусча айтканда нет плохой нации, есть плохие люди деп коет го. Ошолор адамдардын айынан азыр жөн эле бака байкуштар жапа чегип атат да. Бул нерсени Пакистанецтер ордуна даргинстер болгондорчу, кыргыздар эчтеке кылмаппыз деп коет по факту. Эсеп по сути алып келгенде. Кара чайстер болгондо кол көтөрмөк эмес. Общество даргинцев болгондо кирмек эмес мен эчкимиз. Просто билет да то, что пакистанецтер тийбейт эчкимге из-за этого. Ооба, мындай момун эле экен. Корккон адамдар эле катты муну по сути, эсимде салыштырсаң. КТР, ЛТР, ошого окшогон мамлекеттик маалымат каражаттарында мындай карап отурсаң, ошо кыргыз улуу, кыргыз, ушу данышман деп эле ушул жана биздин улуттук эмени көтөрө беребиз да. А бирок мыйзам, башкалардын дагы укугу, башка бизден дагы чоң элдер, бизден дагы чоң улуттар бар экенин дагы айтып коюш керек го дейм. Анан негизи бардыгынын укугу тең экенин, бардык жерде мисалы укук кадимки сот менен, милиция менен чечилерин түшүндүрө жүрүш керек да. Жок, азыр келип, азыр бул жактан мындай болуп атат да. Бул жактан азыр бийлик келди. Биздин бийлик Пакистандын бийлиги менен сүйлөшүптүр. Сүйлөшүп эми студенттерди кала берсин. Бул эми бир жолку ошо бир жамандардын айынан чыккан бир чатак. Бул экинчи кайталанбайт. Мындай нерсе кайра болбойт деп мына жакта азыр эми көндүрүп бир нече студент менен кайым айтышып, ошентип өзүнүн бийлиги, Пакистандын өзүнүн бийлиги ошентип кала бергиле деп атса, мына жактан бир мындай алганда бир таксист, бир чычкак келип туруп, кайрадан мен сен сасык экенсиң, сени машинама салбайм деп отурат да. Ким биздикилер бул? Ким андан артык болуп кеткилей? Ушунчалык чатак. Мыналарды эптеп мына кайра кайтарып киргизип атат мынаны. Койгула, кайткыла, бир ачууңарды бергиле эми деп. Акчөп башта бизден кетти, экинчи кайталанбайт деп. Азыр чоңдор ошонун эптеп калтырыштын айласында жүрөт. Азыр булардын таштаган акчасын эсептеп көрдүм. Мисалы 28 000 чет өлкөлүк студент бар экен. Чет өлкөлүк студент бизге караганда көбүрөөк контракт төлөйт. Көбүнчө алар медицина факультетине келет. Ар бири жок эле дегенде $5000 контракт төлөйт. Жалпысынан алганда булар мына 28 000 студентти $5000 көбөйтсөң $140 миллион таштап атат. $140 миллион көбөйтсөңүз эмеге. Так, азыр $140 миллион көбөйтөбүз 89 сомго. 12 миллиард акча таштайт экен. 12 миллиард сом. Бир жылда контрактка төлөгөн эле. Бул андан тышкары мына таксистке төлөгөнү, квартплат төлөгөнү, жанагы тамак аш сатып алганы, кийим кече сатып алганын эске албаганда контрактка гана биздеги окуу жайлардын өзүнө 12 миллиард сом төлөп атат бир жылдын ичинде. Оюмча ушул кыргыз бийлиги керек болсо президент өзү баш болуп, мына улутчулдук нерсени, улутчулдук маанайды токтотуш керек. Ошол боюнча билдирүүлөр менен чыгыш керек деп ойлойм. Ошол президент өзү деле, мына улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев мырза өзү деле, жанагы молдокелерибиз деле
Андан сырткары жана элдин бардыгына акыл үйрөтүп, жанагы кыргыз улуг эл, ыйык эл деп аткан жанагы Сүйүнбек Касманбетовдор ушул учурда кызмат кылып, кыргыздардын баягы мындай айкөлдүгүн, кечиримдүүлүгүн ушунда айтса болот эле. Кыргыз айкөл, кечиримдүү эле дейбиз. Кана кечиримдүүлүк, кана айкөлдүк. Сасык экенсиң деп отурат мына жерде бир такси келип. Буларды кордоп атпайбызбы? Уят эмеспи ушул? Бардык жерде урматтуу ата-энелер, сиздер дагы айтсаңыздар балдарга, бул эми эң ушул бизге келип аткан мигранттардын ичинен эң эле момуну ушулар өзү негизи. Моюнга алышыбыз керек. Эң эле момуну ушулар. Биз мынчалык эмеспиз. Биз барган жерибизде Европада тополоң кылып атпайбызбы биз барып алып? Биз барып Россияда тополоң кылып атабыз. Аракты өлкөдө ичип атабыз. Көтөргөнүбүз кышын жайын пиво. Улуу эл, сулуу эл биз деп атып, маражор эл биз өзүчү. Аны моюнга алалы. Мына жакта кечеги ошол киргендердин бардыгы жанагы маражорчулук кылып, көбүнүн жанагы кымбат баалуу телефондорун, лептопторун, ноутбуктарын, андан тышкары кадимкидей эле акчаларын сыймап кетишиптир. Анан ошолор боюнча милицияга арыз жазышыптыр. Азыр милициянын милдети ошонун ар бирин тыйынына чейин таап, буларга ошол келтирилген зыянды кайра калыбына келтирип бериш да. Азыр кыргыз бийлиги мына ошол ишти азыр ордуна коюш керек. Андан сырткары мынауга окшоп жанагындай этникалык кастык жаратып, жанагындай мен сен сасыксың, ошон үчүн таксиге албаймын дей тургандарды азыр тартипке чакырыш керек менин оюмча. Себеби булардын баягы эшектин күчү арам, эти арам, күчү адал дегендей болбош керек да. Буларга мындай татыктуу мамиле кылышыбыз керек. Эми мынчалык болбойт эми, улутчулдуктун дагы чеги болот. Элил мырза, бирок кылсаңыз керек да. Кандайсыз? Кимге? Мага. Аха. Азыр мына жерде реч айттыңыз да, ошол речиңизди биз түшүнбөдүк. Эмне жөнүндө болду? Эми мен айттым да. Биз дедим мусапыр деген сөз бар да кыргызда. Бизде мусапырларга биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Биздин тарбиябыз, маданиятыбыз ушул элибиздин канында да. Бир уу чакмак ал кыргыз элинин алар өкүл болуп албайт. Ал кыргыз эли эмес. Биз студенттер биз жакшы көрөбүз. Биз ар бирибиздерди мына канча 10-15 жыл болуп калды бизде ушул студенттер. Бирөөсү бир кылмыш жасаган жок. Бирөөсү кандайдыр бир зыян келтирген жок. Ар бирөөсү булар жөнөлүү эле булар доктор болот. Эми элестетскиле. Ал Индияда болобу, Пакистанда болобу, Бангладеште болобу доктор, ал деген врач, бул деген 10 миң деген адамдардын өзүнүн ошол айылы шаарында ар бирөөсү мындай жетекчи ардактуу бир чоң кишилер ар бирөөсү. Ушулар Кыргызстандын бир кадимки накта элчилери, көпүрө болуп бере турчулар. Ошондуктан албетте бул биз кашыктап чогулткан аброюбузду мына бир заматта бир түнү эле мына жоготулуп атат. Бирок бул болгон, мунун деле мындай бир эми болот экен, жаштар жанагындай болот экен. Мына кече күнү көрдүңөр, Ички иштер министрлиги баардыгын айтып атат. Ким күнөөлүү, ким баштаган, ким жасаган, бунун баардыгы бул бир дагы чет өлкөлүк ал жерде күнөөкөр эмес. Ошол маалыматты өзү негизи окуянын башы 13-үндө башталыптыр. Ооба. Анан бул окуя мына жерде от алганга чейин Ички иштер министрлиги ошол билдирүүнү да тараткан эмес, дээрлик чара да көргөн эмес, наркыларды да кармаган эмес да. Анан ошол жагынан жок, кармаган үчүн, кармаган, бир канчалары кармаган, анан ошол атайын уюштурулуп, жок, атайын уюштурулуп, жанагылар булар ошол кармалгандардын кармалбай калгандары атайын таратып, кыргызды өлтүрүп кетти, сабады, мууздады деп жанагындай фейк видеолорду таратып, анан кийин жанагы жаштарды уюштуруп, баягыдай алар билип билбей эле, алар да түшүндүрбөй. Бул жерде да айтып атат. Булар бир канчалары келди дейт, атайын. Анан мен билбептирмин, мисалы, жана талкалаган эшиктерди силер көрдүңөрбү? Ошол талкалаган эшиктердин ар бирөөсүнө кирип, анан кийин сабап балдарды кыздарга салды. Анан кийин толтура баалуулуктарын жүздөгөн бирөөсү айтат $300, бирөөсү айтпады, бир жаш кыз ыйлап атат. Мен жаңы эле үйлөндүм элем, өзү жаш, өзү мугалим болуп иштейт экен. Мен жаңы үйлөнгөм дейт.
Анан баягы буларга жанагы алтын бриллианттарды берет го дейт. 5-6 миң долларды кошулордун баардыгын алып кетишти дейт. Акчалай алып кетишти дейт. Анан көрсөтүп атат. Жанагындай бир ар жагында мындай жанагы ошол комнатаны талкалап, анын ар жагында да бекитилип алып, туалетине жашынып алса, ошол туалетти талкалап, кыздардын комнаталарына. Бул эмне деген? Бул деген кыргыздын жигити эмес, мен билбейм бир. Кимдер ошол жака кирип келгендер? Кандай чара көрүлөт эми? Эми мен айтып коюшум керек. Азыркы учурда ар бирөөсү бул балдар кыздарга, биздин конокторубузга, студенттерге кол салган жок. Булардын кол салганы коомдук тартип, биздин мамлекеттүүлүккө, мамлекетибизге, кадыр баркына эмес, бул өзүнүн мамлекеттин өзөгүнө. Биз мамлекет мына көрүп атасыздар. Азыркы биздин жетекчилик ушул жерде бардык. Биз баягыдай бир мамлекетте тартип болуш керек, мыйзам болуш керек, уурулар башкарбашы керек. Жанагындай хулигандар, бандиттер, майда бандиттер, чоң бандиттер эмес, мамлекет тартип болуш керек дегенде ошого кол салышты. Албетте булардын бардыгын бирден кармап камашыбыз керек. Показательно камаш керек. Материалдык зыянчы ошол уурдалгандардын эмеси. Эми буну биздин кандайдыр бир милициянын мойнунда да эми бул. Мен буну бардыгын биз жакшы изилдеп көрүшүбүз керек. Бул жерде айтып атышат, биз 2 саат телефон чалдык, 2 эле милиция болду деп атышат. Жанагындай миңдеген кол салганда. Бунун бардыгын менин оюмча карап чыгышыбыз керек. Албетте бул чоң бир катачылык болду. Бул өтө чоң бир зыян келтирди жалпы мамлекетибизге. Анан бул бир маселе, бирок экинчиси силер байкап атасыздар да. Бул ошол мамлекеттин Пакистан, биздин бир тууган Пакистандын өзүнүн да ички саясаты бар. Аякта да тирешүү бар, аякта да оппозиция бар. Анан алар жакта дагы башкача көрсөтүп, атайын ырбатып, атайын көбөйтүп, атайын азыркы алардын бийлигине, атайын алардын өкмөтүнө буну саясий максатта пайдаланылып атат да. Силердин жетекчилигиңерде биз кору болуп атабыз, биздин эч кандай кыла албай атасыңар, Кыргызстанда кору болуп атабыз деп. Ал эми албетте ички саясат алардыкы, бирок биз да аны түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Аякта жанагындай көбүнчө ушундай фейк жанагындай маалыматтар таркатылып аткан, ал ички саясаты үчүн. Анан мына эми тилекке каршы булардын көбү дейт, биз уже билеттерибизди алдык деп атышат да. Билеттерибизди алдык. Биз эми бүтүрүүчүлөрү эми июлда кетчүлөрү майда кетебиз дейт. Мына июнда эле болуп калды да. Анан кийин бизге ушул суранычы болушту. Анан урматтуу элчи дагы кат жазып атайын расмий нота менен кайрылыптыр. Ушуларга бир онлайн класс уюштуруп берсеңиздер. Мен айттым эми бул университеттин карамагында десем, жок, буга өкмөт жана билим берүү министрлиги атайын бир уруксат бериш керек экен. Мага биз да кеңешип туруп, ушуну биз да айттык. Мага ушундай тапшырма берген биздин жетекчилик, биздин Акылбек Сөмеков Жапаров дагы кандай эмне чара көрүшүбүз керек болсо, ошону биз албетте эң биринчи кезекте биз өзүбүз баягыдай өзүбүздүн мекенибизде кожоюндук кылып, анан албетте биз жооптубуз да булардын коопсуздугуна. Анан буларга бирөө кол салып атса, бирөө сабап атса, бул бизге уят. Азыр эми 28 миңдей ошол чет өлкөлүк студенттер бар экен бизде. Анан алардын контрагын азыр эсептеп көрө турган болсом, мен болжол менен бир 12 миллиард сомдун тегерегинде болот экен 1 жылдык. Ошондо ушул 12 миллиард сомдон кол жууган турабызбы ошондо булар кете турган болсо? Эми кеп акчада эмес, кеп биринчи уят да. Кеп биринчи өзүбүздүн ошол эмебизде, бирок албетте бул өтө маанилүү. Биз бул менен сыймыктанабыз. 15 жылдан бери биз биринчи баштап, азыркы күнү мисалы көптөгөн коңшу мамлекеттерибиз бизге суктанышат. Өздөрү аракет кылышат. Ушундай биз эмне үчүн 10 миң деп силерге барат, эмнеге бизге келбейт. Алар бир аракет кылып атышат. Азыр мен күмөнүм жок. Алар ушул мүнөт, ушул саатта алар буларды өздөрүнө чакыртып, бизге келгиле, бизде коопсуздук деп андай айтып атышат. Бирок бул албетте айтып атам, бир кашыктап чогулткан
кашыктап чогултканы бир заматта төккөнгө эмес, бирок биз буга жол бербейбиз. Биз атайын ошон үчүн мен да келип, булар менен сүйлөшүп, булардын ошол видео аркылуу менин оюмча булар жакшы бөлүшүшөт, өздөрүнүн ата-энелерине кайрылып, Пакистан элине, башка элдерге. Ушундай бизде бул биз үчүн өтө дагы бир күтүүсүз бир окуя. Бул кайталанбайт деп да биз айтышыбыз керек дагы, ошону биз камсыз кылышыбыз керек. Президенттин маалыматы барбы азыр ушул окуяда? Албетте бул мамлекет башчыбыздын бул көңүл чордонунда. Бул киши дагы мына мисалы мен бул киши дагы кечээ күнү Пакистан өкмөтү менен дагы байланыштабыз. Мына тышкы иштер министрлери байланышта. Бул маалыматы бар. Анан албетте күнөөлүүлөргө баа бергенге президент өзү дагы мындай эми эң негизгиси азыр көчүдүк ошол кылмышкерлер жанагындай бир чогулткан уюштурулганбы, бул стихийный болгонбу, өзүнчө эле болуп кеткенби, бул боюнча биздин ошол тергөө кызматтары, атайын кызматтар, ички иштер министрлиги бул боюнча иш башталган чак эле. Буну баягыдай эми бир канча жумада, бир канча айларда бунун бардыгына мындай иретине келтирилет. Бирок мен азыр укпай атам да, мисалы президенттенби, же болбосо мына укук коргоо органдарынанбы, урматтуу ушул конок студенттер, биз силердин коопсуздугуңарга жооп беребиз, жооптуубуз, бардык жоопкерчиликти алабыз, камтама болбогула дегенге окшогон билдирүүнү көрбөй атам да. Жок, мына мен келип ошону айтып атам, мен ушуну келип айтып атам, бирок мен силерге айтып коюшум керек, бул студенттер башка. Анан кийин студенттерден тышкары мына 2-3 айдын ичинде биз 10 чактуу бир кеңешмелер өткөзгөнбүз. Анан атайын тийиштүү тапшырмаларды бергенбиз. Биздин өкмөт азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун жетекчилигинде биз жумуш орундарын түзүп атпайбызбы? Экономикабызды көтөрүп атабыз. Четте жүргөн мекендештерибизди кайра кайтып келгиле, ушул жерден иштегиле. Бул жерде айлыкты, таба турчу айлыкты биз 3-4 жылдын ичинде башка жерлерден көбүрөөк табасыңар деп атабыз. Эми бир канчалары уже окшош болуп калды. Ошондой эле айлыкты чактан таппай, бияктан тапканга. Ошондой аракетти көрүп атсак, кээ бир ушундай бир агентстволор болот экен, сырттан алып келип. Же болбосо жанагы курулуш иштеринде болобу, жанагындай тигүүчү цехтер болобу, ошолорду алып келип туруп, биздин кыргыздар албетте эми азыр 30 000 сомго иштебейт. Анын албетте мында жашоо деңгээли мындай жогорулап атат. Анан кийин так ошол жеке менчик секторлор ошолор алып келип туруп, ошолорду иштетип атат. Биз буга жол бербейбиз. Алар аны Садыр Жапаров өзү баштабады беле жанагы. Жок, ал деген атайын ал деген бир долбоор болгон, алардын ар бирөөсү мындай контрол менен. Анан бир ошондойлор менен келип, ошолорду туурайбыз деп, ошол бир жол ачылып калып, анан калгандары тарап кетип, мына көрүп атпайсыздарбы, таксисттер болуп жүрөт. Жанагындай тамак ташыгандар, керек болсо машина жүүгөндөр, тигүүчү курулушчулар. Биз буга жол бербейбиз. Жумуш орундары биринчи кезекте өзүбүздүн мекендештерибизди, анан бир жогорку бир квалификация адистер болсо, анан кыргыздан арасынан ким чыкпаса, ошол жеке менчиги болобу, кайсы бир уюму бизге доказать этиш керек. Мына биз 5 жолу билдирүү тараттык, эч ким чыккан жок. Биз сөзсүз түрдө башканы бир жактан алып келебиз. Ал инженер болобу, же кайсы бир окумуштуусу болобу, бир кыргызстандыктын арасында адис таппаса, ошол жерге иштей турган. Ошондо гана беришибиз керек. Биз жумуш орундарын негизги себепте. Ошондуктан бул жерде студенттердин маселеси башка, а жанагындай бизге бир жумушчулардыкы башка. Биз жумушчуларга биз бөгөт коебуз. Түшүндүм. Рахмат чоң. Азыр мына Эдилбай Салыптан маалымат алдык. Ал айтып атат, ошол студенттердин маселеси башка, анан жумушчулардын, ошол чет өлкөлүк жумушчулардын жумушу аларга болгон мамиле башка болот деп атат. Студенттерди биз калтырганга аракет кылабыз, анан студенттердин кетип калышына жол бербегенге аракет кылабыз дешип атат. Ошол эле учурда жумушчу виза менен келгендерге, же болбосо визасыз эле жумушка келип алгандарды, алардын бардыгын кайра артка кетиребиз дешип атат. Себеби биздин өзүбүздүн жумуш орундарын биз коргойбуз, ошого аргасызбыз деп атат. Так, азыр эми бул жакта булардын өздөрүндө да маселелер бар экен. Бир маселе ушул баягы тонолгон, жоголгон буюмдарды кайра калыбына келтирүү, андан сырткары булардын ошол диплом маселеси. Азыр эми бул киши азыр ичкериде ошо талкуулоолорду көргөзүп берем деп атат.
жүрүңүздөр. Вот смотрите, вот это общежитие очень хорошо новое строено, но она была в нормальном состоянии. Вот смотрите теперь. Везде Бул две, эшик сыныптыр, ооба. внутри туалет. Девушки были спрятали вот так, потом на туалет спрятали. Они потом от это сломали, потом туалет сломали. И они вообще вот тут окна сломаны, вот окна тоже. Да. Вот पर्दा पीछे करें. Все уже сломаны, все так уже. Короче, бомбили, вот полностью сломаны. Терезе сыныптыр, мынау дараткананын эшиги сыныптыр, бөлмөнүн өзүнүн эшиги сыныптыр. Анан бул жактан еще и вещи потеряли, да? Вещи много, все, по каждой комнате вещи после этого. Когда они туалет спрятали девушки, потом зашли, вещи... Сколько заявлений есть? 33 пока дали, но некоторые не хотели, они говорят, все равно не найдется, поэтому не хотели заявление писать. Сейчас, если будет, наверное, они хотят улетать срочно. Поэтому не хотят заявление, ничего хотят, да? Азыр айтып атышат экен, болгону 33 адам арыз жазыптыр милицияга, алар ошол баягы буюмдары жоголду деп. Андан башкалары кыргыз милициясын билип бүтүшкөн окшойт булар деле. Булардан үмүт жок, натыйжа болбойт, ошон үчүн биз арыз жазып отурбайбыз деп жазбай койду дейт. Бирок арыз жазганы 33 экен. 33 адамдын ошол ар түрдүү нерселер жоголуптур. Мен буга чейинкилердин рахмат кыздар. Бул эшикти сындырыптыр, бул эшикти сындырыптыр, бул эшикти сындырыптыр. Ойбой. Бул эшикти сындырыптыр. Бул эшикти сындырыптыр. Мунулар азыр кетебиз деп аткандар да? Все уже собирают. Буларды половина уже уехали, половина отсюда айдурды пойдут. Еще пойдут, все это сломано. Поэтому сейчас пока вот это бул эшикти сындырыптыр, бул эшикти мына наркы эшик сыныптыр, наркы эшик, бул эшик. Буларды бир тебеле сындырышты да. Бул эшиктер эми мындай. Бул эшиктер жанагы кандай десем бир бандиттерден коргой турган жана бурон эшиктер эмес да. Буларды бир тепсең сынат. Бул болгону мындай бир жон гана декоративдик эшиктер болчу. Бардығын тейіп сындырыптыр. Бир дагы сой эшик калбаптыр. Бул сыныптыр. Четинен талкалашыптыр да, кыдырып жүрүп талкалаптыр да буларчы. और बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रॉमेटाइज हैं और हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। Булар биз дейт эч нерседен андай деле эме кылган жокпуз дейт, бирок биздин эшигибизди сындырды, айнекти сындырды, бул эшикти сындырды. Ошентип эле ичине киришти дейт бул жаккачы. Эч нерсесин жоготпопту? आप लोगों ने कुछ चोरी किया आप लोगों से इधर? चोरी तो उन्होंने हमारा अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कि बस ये चीज़ों का नुकसान हुआ था थोड़ा बहुत, कि दरवाज़ा टूटा या हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हैं उस बात। Жоқ, бізден ешқандай ұрлық болған жоқ дейді. Шу ешік-бешіктерді эле сындырып эле ошол эле болду дейт. Анан өзү канчанчы курс экен? Ким экен? Ап конца семестрга? 9th semester. 9-нчы курс, нам ке апка? Икра. 9-нчы курс? 9-нчы семестр болуп калат ошондо. Быйыл бүтөт да. Быйыл бүтөт. Аты Икра экен. Буга чейин өзү Кыргызстан мындай жагып ойлотту беле? आज तक किर्गिस्तान आपको पसंद था? इस तरीके से तो कभी भी नहीं हुआ मेरे 5 years के एक्सपीरियंस में। लाइक कोविड टाइम भी मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ रहा है। फर्स्ट टाइम बस ऐसा हुआ है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस वजह से और अब हम घर जाना चाहते हैं। Буга чейин мындай эч нерсе болгон эмес дейт. Карантинде баягы эме болду, анда дагы нормально өттүк дейт, ал күндөрдү дагы буга чейин да сонун жашап келип атканбыз. Азыр ушул мамиледен кийин уже мен ата-энем аябай кыжалат болуп атат мага дейт. Эми эмне сиз да кетейин деп атасызбы? अभी जा रहे हैं। कोशिश ज़रूर है, फ्लाइट्स वगैरह अरेंज अगर हो जाएंगी हमारी टाइम से तो Hareket kılam eме olsa кетем дейт. Азыр кыргыз бийликтери убада берип атат да, азыр ар бир студенттин коопсуздугун биз мойнубузга алабыз, мындай нерседен кайталабаганга аракет кылабыз дешип атат да. Сиз ишенген жоксузбу? अभी कह रहे हैं कि ये जो किर्गिज गवर्नमेंट है पुलिस वाला ने उसने जिम्मेदारी ले रहे हैं पुलिस वालों को कोई स्टूडेंट का कोई मसला नहीं हो जाएगा। हम जिम्मेदारी लेके ये सब कुछ अपनी कंट्रोल में कर रहे हैं करके बात करें। अभी करे अब इस बात का इतबार है आपका?
हम एतबार तो कर लेंगे लेकिन ये कि फॉर द टाइम बिंग हम अपने घर जाना चाहते हैं इंशाल्लाह वी विल बी बैक रिटर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर ишенебиз дейт ал нерсеге ишенебиз дейт бирок азыркы учурдун эмесинен үйгө кеткенге каалап атабыз дейт үйгө кетишибиз керек дейт Это покажем их вещи украли уже. Да. Рахмат. Много студентов боятся, один-два девушки, травма была на девушке. Потом звонили, скорая помощь тоже поздно пришел. А здесь потом пришел, девушки тоже болели. Чуть-чуть маленький, очень крови, сюда-туда, 5 этаж, смотри, 5 этаж сломала там. Мама, папа там много, да, Кыргызстан, Индия, Пакистан, все боятся. Там говорит, Кыргызстан опасно, не могу, раньше не могу, турист не поедет надо, студент не могу поедет надо. Вы там реклама сделает, Кыргыз хороший, там все нормально будет, там дюза, вы могу говорить, да, там наша постольный вызвали, наша контрактор вызвали, ночь, все пришли, здесь все помогал, все там студентские столовые, все сделала там, студентский наш контрактор наш помогает. Все так, когда это много могу поедет надо, да, Кыргызстан. Вот это все видео там Индия был. Индия там реклама там телевизион там реклама все была там. Азыр эми кандай кылайын деп атасыздар? Это я 6 год учил здесь. Я никогда не смотрел вот такое. Это я смотрел первый раз. Я сам боялся. Я 7-8 год я здесь был. Это первый год студент есть здесь, девушки есть, мальчики есть. Теперь после этого инцидента вы также планируете рекламировать Кыргызстан и привлекать сюда студентов или нет? Я думал, вот это очень трудно мне. Там мама, папа, я садил телевизор, я говорю, здесь хороший будет, это общежитие кыргызский как. Сейчас мне очень трудно сейчас. Реклама делать надо, мама, папа покажет мне, так было, почему так было. Вы как вопрос, так как отвечает там. Вот Я хочу добавить, я вот являюсь как старший у них, да, представитель университета, да. Я представляю 4-5 вуз, да? Где-то 10 тысяч студентов учатся на нашей базе, да? После того, вот я вот в Пакистан только вчера прилетел, да? Я в Пакистан поехал, сейчас новое правительство в Пакистан пришел, чтобы, наоборот, лоббировать Кыргызстан и Пакистан. Все вот, чтобы признали эти, да? Ну, чтобы Кыргызстан имидж поднимать, да? Конечно, после того, вот как сейчас случай был, это очень трудно будет сейчас привлечь студентов. Премьер-министр сам на контроль держит из Пакистана, да? Сколько уже какие-то военные самолеты собираются сюда отправлять, чтобы авиацию делать, студенты туда забирать, да? Ну, вообще, реально, вот это все можно было остановить, да? После обеда начался, вы знаете, 3-4 дня уже на всякие страницы, в Фейсбуке, в социальных медиа уже начался такой разговор, да? Чтобы собираются киргиз, молодые ребята. И тем более, после обеда начался уже, это толпа начался, да? И ночь, как сюда пришел, еще 2 часа время было. Они собирали это, спокойно можно было это все остановить. И только репутация сохранить, и сколько дисимидж, и все сохранить, дезинформация, возможно было все, да? Хочу это добавить еще, я рассчитываю и у государства, как инвестор, чтобы сколько студентов ущерб, сколько видели, сколько общителей поломали все, да? Теперь это все у родителей будет требовать у меня, да, лично, да? Восстанови нам это, их вещи восстанови это, да? Это очень большой убыток. Одно то, что в этом году не придут студенты убытка, а второе то, что их будем восстановить это все, да? Но у меня просьба поддержку вашего канала, чтобы подняли вопрос компенсацию вот это ущерб хотя бы, да? Сейчас вице-премьер пришел, это то и считается компенсация ущерб, хоть морально, да? Но если материально могут, видя какой-то вид, они обязаны, я думаю, это предусмотреть, да? Чтобы дальнейшие все инвесторы тогда уже будут признать, чтобы... Об этом я тоже задавал вопрос. Да. Это все инвестиции из Пакистана привлечет, да? Зарубежные эти университеты, они все вкладывали деньги, доверили к нам, да? Азыр эми бир нерсени ачык айтышыбыз керек. Өзү бул жердеги кеткен зыян азыр ар бир мынау эшиктердин сынганы, бул анан ар бир ошол
студенттерден урдалган алтындар, зер буюмдар, акчалар, анан телефон, ноутбук, лептоп сыяктуулардын баардыгын эсептеп келсең көп деле акча болбойт. Бул ошону кадимкидей эле биз адекваттуу, эгерде биз баягы ташиып сүйлөп атпайбы, биз укуктук мамлекетти курабыз, биз укуктук мамлекет болобуз деп атат. Укуктук мамлекетте ушундай зыян келтирилген болсо, аны мамлекет өзүнүн мойнуна алып, же болбосо күнөөкөрлөрдү таап, ошолордун мойнуна коюп, ошону төлөтүп берет да. Анан азыр мен үмүт кылам ошол биздин мамлекет, биздин чиновниктер, биздин жетекчилик, бийлик ушул нерсени мойнуна алып, жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып, анан булардын азыр буларга келтирилген зыянды ордуна келтирип бериш керек и ага милдеттүү деп ойлойм. И ошондон кийин гана булар менен мамиле кылуу жөнүндө сүйлөшүп, анан кайра мамилени, окууну, башканы улантыш керек деп ойлойм. Ошол окууну, мамилени кайра улантуу үчүн кыргыз бийлиги эмне талап кылынса, азыр ошонун баардыгын кылыш керек. Антпесе булар айтып атпайбы мына? Өзү 13-үндө башталган окуя, 13-үнөн бери соц тармактарда ушул нерсени баягы улам оталдырып келе атышкан. Ошонун баардыгын кыргыз милициясы көрүш керек болчу деп атат. Ошого жараша реакция кылыш керек болчу деп атат. Андан кийин дагы мына ушул жерге келгенде, эл топтолуп келгенде дагы жанагы балдар топтолуп келгенден кийин дагы 2 саат убакыт болду деп атат. Ошол 2 сааттын ичинде дагы ушуну болтурбай сактап калса болмок деп атат. И ушунун эч кимисине ушул процесстин арасында ошол 4 күндөн кийинки акыркы 2 саатта дагы ошол убакыттардын бирин дагы кыргыз милициясы пайдаланган жок да. Мен ушул жерден айтам да, өзү негизи бийликке мындай барып эмес азыр. Мындай бирдеме кылып, мындай бир аракет кылып эмес, жөн тилиң менен тил тийгизип койсоң, же болбосо жөн эле сүйлөп койсоң, же пикир билдирип койсоң, сын айтып койсоң, азыр сен бийликти кулатууга аракет кылдың деп апарып камап коюп атасыңар. Ошонун бардыгына үлгүрүп атасыңар. Мына жерде ушунча студент, ушунча Кыргызстандын экономикасына мындай бир түркүгү болуп кетип аткан бир чоң бир тармактын өкүлдөрүнө ушунчалык доо кетип атса, и ушунча күндү жөн эле өткөрүп жүрдүңөр да. Бийликти коргогондой кылып, элди дагы, бийликти коргогондой кылып, экономиканы дагы, бийликти коргогондой кылып, мындай коноктордун дагы коопсуздугун коргош керек болчу. Мына жерге келгендерди ошо 2 сааттын ичинде жанагы омондор менен келип, эшектей кылып эле дубинка менен чаап, бардыгыны баягы койдой кылып жетелеп, машинага тыгып туруп алып кетиш керек болчу да. Кыргыз милициясы неге аны кылган жок? Кимден коркту? Эмне үчүн аларды аяды? Биз эмне үчүн аядык аны? Алардын кылганы мындай алганда душмандык да. Булар эч кандай зыян кылган жок. Булар келип атат, контрактты төлөп атат, жатакананын акчасын төлөп атат, башканы төлөп атат, эч кимге катуу сүйлөбөй атат. सब कुछ वो लोग लेके चले गए, हर चीज. Биз негизи бул комнатада турганбыз дейт. Окуя болгон күнүч. Тургандан кийин бир учурда эле балдар кирип келишти бул жака дейт. Келгенден кийин биз качып чыгып кеттик дейт 5-этажга. Бир 30 кыз ошол жакта чогулуп отурдук дейт. Анан кайра түшүп келдик, бардык нерсе бүткөндөн киргенде дейт, мен алтындарым, зербилери баягы мойнундагы бүт эмелер жоголду дейт. Акчаларыбыздан бери, даже евро бар болчу, евродон бери алды дейт. Бүт бар, канча акчасы болсо, ошонун бардыгын алып кетиптир. Ошондо жалпы ущербти, ошол материалдык чыгымыңызды канча деп баалайсыз? Апка житна жо саман чори हो गया. वो सामान का आपने कितना पैसा हो जाएगा? कितना पैसा हो जाएगा? मिसाल डॉलर में नाइट्सаңыз канчага कम से कम 4 लाख की एक मुट्ठी अगर मैं ओवरऑल भी करूं 25 लाख होगा कम से कम. अब 25 लाख को कम से कम पता नहीं कितना डॉलर. कम से कम. Аны түшүндүм. Азыр бул аны жана вице-премьер дагы айтты. Азыр бул эжеке жакында эле турмушка чыккан экен. Булардын каада салтында жанагы турмушка чыккан кызга баягы зер буюмдарды, алтындарды белек катары беришет экен. Анан буларда бергенде дагы көп берет экен. Көбүнчө буларда ошол бизге окшоп жанагы Кытайдын 200 сомдук жолугун эмес, көбүнчө буларга зер буюмдарды, кымбат алтындарды беришет экен. Эми ошондон алган белектерим бар эле. Ошолордун бардыгы жоголду деп атат. Мен сурап атам азыр. Ошол бардык жоголгон нерселерди мындай акчага бааласа канча болот деп. Десем, бул жак канча дедиңиз? $10,000 дейт. 10 миң долларлык зыян келтирилиптир. Азыр мен дагы бир жолу айтам. Эгерде биз кыргыз
Кыргызстан мына мамлекетпиз дей турган болсок, биз баягы Ташиев айткандай укуктук мамлекетпиз дей турган болсок, анда ушул жерде укуктук экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Бул эжекеден кечирим сурап, анын ошол кетирген баягы жоготкон буюмдардын өзүн таап бере албасак дагы жок дегенде ошол буюмдардын баасына тете ошол 10 000 долларын 10 000 доллардай кылып алып келип берип, ыраазычылыгын алып, анан кетишибиз керек деп ойлойм. Рахмат. Азыр биринчи, экинчи, үчүнчү кабаты мунун баягы жалаң кыздар үчүн экен, кыздар жашайт экен. Азыр мына үчүнчү кабатка чыктык, мындан карагыздар. Бул эшик сынган, бул сынган, бул сынбаптыр, муну дагы аракет кылышыптыр, бирок сынбаптыр. Бул сыныптыр, бул сыныптыр, бул сыныптыр, бул дагы сыныптыр, бул дагы сыныптыр, бул дагы сыныптыр. Бул гана сынбай калыптыр. Бул неге сынбай калды экен? Бул сыныптыр. Так. Мунун дагы ручкасы сыныптыр, бул дагы сыныптыр. Кыскасы, бул жерден бир эки гана эки эшик сынбаптыр. Калган эшик мына 1 2 3 4 5 6 болсо 7 8 9 10 11 12 13 13 эшиктин экөөсү 11-и толук сыныптыр. Демек ар бир бөлмөгө кирип, ар бирин жанагы аңтарып, теңтерип кетишкен да, урдап кетишкен. Мындай алганда бул жерге соо адамдар эмес, бул жерге ошол жанагы мародёрлор келген, аны мындай кыргыз дегенге, анан кийин ошолор баягы патриоттуулук жөнүндө сүйлөбөй эле койсо болот эле да. Мен сиздерге бир нерсени көргөзөйүн, мындан караңыздар. Мына чемоданын даярдап булар отурат. Нар жакта дагы 2 чемодан, нар жакта 1 чемодан. Дээрлик бардыгы ушинтип азыр мына кечиресиз. Чемодандарын даярдап кеткенге аракет кылып атат. Бул жакта дагы караңыздар, мына чемодандарын даярдап сумкаларын. Булар аэропортко даярданып атат. Мына жакта дагы караңыздар, бул жакта дагы чемодан. Бул жакта дагы чемодан. Мына кечиресиз. Булардын бардыгы азыр кеткенге даярданып атат. Болду деп атат. Тойдук байдын кызына деп атат. Ну они организованы были, они видеонаблюдение поломали, забрали. Все видео забрали, да? Именно жесткий диск забрали, все забрали, да? Как они нашли? Там ресепшнде болчу, ресепшнде не болуптур. Они очень как организованно все делали, да? Чемоданный настроение деп коет го, ошол чемоданный настроение ушул жерде болуп атат. Азыр бардыгы чемодан түйүп алып, ошол өзүнүн эртеңки рейсин же биринчи күнкү рейсин дегендей күтүп отурушат. Такси чакырса азыр аэропортко деп, ошол таксисттер азыр албай кетип атат. Сен сасык экенсиң деп. Биз ушинтип жыптуу болуп, түзүгеле бир адам болуп калганбыз. Квартира студент сюда приезжает. Вот со своими вещами. Из квартиры, да? Да. И отсюда потом завтра улетает. Все свои вещи. Азыр абал ушунчалык болуп калыптыр. Баягы батирлерде, квартираларда жашаган студенттер дагы, ал жакта дагы баягы кожоюндарга ишенбей, коопсуздуктун жоктугунан улам мынантип буюм тайымдарын ушул жерге, мына жатаканага алып келип атышат. Себеби бул жерде топтоп туруп турсак, эртең ушул жерден анан самолет менен кетебиз дешип. Азыр ошонун аракетин кылып атышат. Эми айта берсе сөз көп да, ошол кандай десем эми. Сөз дагы жок. Макул. Рахмат. Еще вот только сейчас только отправили нас студенты, еще рука поразрезали, кого-то в квартиру зашли. Сейчас милиция туда уже работает. Они говорят, сейчас с тех пор люди даже бедные, да, ходят. Они только в магазин поехали. Вот еще только. Еще один, да? Биздин президент өзү чыгып, өзү ушуга чекит коюп, катуу жанагындай кылбаса болбой калды окшойт. Азыр моңолор телефондон көргөзүп атат, башка жерлерде, квартираларда. Ошол пакистандык студенттерди тутуп алып, ушуларды дагы азыр дагы сабап аткан учурлар бар экен, азыр бизге видеосун салып атат дейт. Бирөөсүнүн мына чинчалагын кесип салышыптыр, дагы бирөөсүнүн бир жери кесилген кан видеолорду салып атышат да, азыр буларга келип атат. И бул барып Пакистанга барып атат. Пакистанда анын жанагы өзүнүн бийлигинин арасында жанагындай бийлик талаштан улам алар пайдаланып атат. Силер өзүңөрдүн баягы студенттериңерди коргой албай атасыңар, бизди чет өлкөдө коргоп бере алган жоксуңар. Бизге жакшы билим бере алган жоксуңар, биз барсак чет өлкөдө коргой алган жоксуңар. Кыскасы силер кетишиң керек, биз келиш керек деп ал жактын деле бийлик талашы өзүнүн ишин кылып аткан экен. Ушундай эми. Азыр буга тез арада азыр Садыр Жапаров өзү чыгыш керек. Мен оюмча, өзү чыгып, өзү демилгени колго алып,
министрди билбейм, министр кантип кутулат бул жумуштан. Министр азыр бул дагы отурбаш керек. Мынауга тиешеси барлардын бардыгы катуу жазаланыш керек. Мындан кийин дагы студентке, чет өлкөлүк жумушчуга колу тийгендин бардыгы катуу жазаланарын эскертип, бизге мынау түшүндүрбөсө болбой калды. Өзү негизи ошол мародёрлор ким? Мындай карасаң, мародёр ал өмүрүндө ошол мектепти дагы жакшылап бүтпөгөн. Азыр колундан таксисттиктен башка эч нерсе келбеген. Бир эми же билим десе билим жок, акыл десе акыл жок, эч нерсеси жок адамдар. Булар кимдер? Булар ал жакта мындай бир нормалдуу эле үй бүлөнүн балдары. Ошон үчүн булар ушул жака келип болсо дагы билим ал деп ушул жака жөнөтүп атышат. Булар келип эми мындай бир бизге окшоп жанагы күрөшкөндү, мушташканды, бой беспиралга чыкканды эмес, эрежеси мушташта, баягы рингте мушташканды эмес. Булар медик болуп, бирөөнүн ким болбосун мындай адамзатка кызмат кылам деген адамдар окуп атат да эми. Ошондой студенттер. Эми биз келип туруп ошолорду чаап атабыз да. Болгондо да мусулманды чаап атабыз. Биз булардын билимдүү экенине дагы карабай атабыз, жакшы билимди алып атканына дагы карабай атабыз, конок экенине дагы карабай атабыз, мусулман экенине дагы карабай атабыз. Эч нерсесине карабай туруп чаап атабыз да буларды. Ошол биз кыргыздардын колунан ошол гана келип атат. Биз баягы жортуучулугубуздан алыска кете албаппыз. Дагы бир айта турган жагдай бар экен. Мына ушул жерде азыр студенттер көп деп, мына биздин милиция дээрлик ай сайын ушул жерде баягы облава уюштурат экен. Кадимкидей текшерип, ар бир бөлмөгө кирип, студенттердин жанагы документтерин текшерип турат экен да. Бизде чындап эле ушундай эле баягы кыйын бир жанагы мыйзамдуулукту орнотуп бере тургандай, көзөмөл ушунчалык катуудай түр көрсөтөбүз да. Биздин эми милиция эми баягы коррупциянын дагы, акча вымогать эткендин дагы бир чеги болуш керек да. Булар эми ушунча акчаны алып келип атса, мен эсептеп берип атам жана. Дээрлик 12 миллиардтан 15 миллиардка чейинки акчаны булар контракттын өзүнө гана төлөшөт Кыргызстанга. Бир жылда. Андан сырткары булар таксистти багып атат, дүкөнчүнү багып атат, квартира койгон кожойкелерди багып атат, базардагы тамак аш саткандын бардыгын багып атат, бардыгын багып атат да. Бул 12 миллиард бул окуу жайларга берген эле акчасы. Андан сырткары анан буларды келип туруп ай сайын келип текшерип жана антип атат. Биз мамлекетпиз го акыры. Чек арадан кирип атканда документти текшерип киргизесиңер, визасын текшерип киргизесиңер. Ошол жерден текшерип киргизгенден кийин бул жактын неге ушундай кыласыңар? Азыр кече айтып атат дагы. Бул жакта бир арыз түшкөн экен, келип омондор менен келип жөн эле жер сүздүрүп анан алып кетти деп. Ошол эле учурда кече чындап эле биздикилер келип бастырып келип атса, бирөө келип койбоптур. Омон келиш керек эле да. Ушул жерде ошол баягы 1,5 миңдей деп атат. Ошо 1,5 миң баланы кадимкидей сабап, кол бутун кайрып, баягы автозакка салып анан кетиш керек эле да. Анан биз баягы журналисттерди камаганга кыйынбыз. Баягы жөнөкөй бир блогерлерди камаганга кыйынбыз. Анан Facebook'та бирдемелерди жазып өзүнүн пикирин айтып койгондорду камаганга кыйынбыз, сын айткандарды камаганга кыйынбыз. Анан кийин баягы чындап эле Кыргыздын экономикасына ушундай бир олуттуу салым келтирип аткан бейбаштарды камаганга келгенде эле анан ушуну көрбөй калабыз, байкабай калабыз. Бул эмне деген милиция өзү?